Бүт аламды жаратқан жана, башқарып тұрған ең ұлы құдірет күч, Алла Таала. Алла ысымының маниси. Алла деген ыйык ысым жөнүндө Алла өзінің құлдарына танытқан баяндарының негізінде ислам алымдары мындай дешет. Алла өздігінен бар болып тұручу, ваджибул вуджуд, жана бүткүл мактоо даңазаларга татыктуу эң улуу кудуреттин ысымы. Бул жерде айтылган өздігінен бар болып тұручу деген анықтама Алла Тааланын жоқтығының ойға келбей тұрғандығын, бар болып тұрусы үшін башқа бір нерсенің көмегіне мұқтаж еместеген, ошондуктан ал бүткүл аламдын жаратуучусу, ары башкаруучусу экендигин түшүндүрөт. Бүткүл мактоо даңазаларга татыктуу деген анықтама болсо, Алла Тааланын кемчиликсиз эң бийик маанилерди туюнтуп турган ысымдар менен сыпаттарга эгедир экендигин түшүндүрөт. Алла деген ыйык ысым исламдык булактарда ибадатка татыктуу жападан жалгыз, чыныгы жаратуучунун өзгөчө ысымы катары колдонулган. Ошондуктан Алладан башка эч кимге карата бул ысым колдонулушу мүмкүн эмес. Ошондой эле дүйнөнүн чар тарабында жашаган мусулман калктардын тилдеринде да бул ыйык ат эч убакта көптүк түрдө колдонулганы кезикпейт. Алла ысымы менен Теңирдин ортосунда кандай айырма бар? Биздин ата-бабаларыбыз мусулманчылыкты кабыл алуудан мурун эле бир жаратканга ишенип келген. Балким, байыркы ата-бабаларыбыздын көз карашы боюнча ар түрдүү теңирлери да болуусу ыктымал. Бирок алар негизинен теңир дешкенде жалгыз жараткан Алла Тааланы максат кылып айтышкан. Бул сөз арабчадагы илахтын, орусчадагы бохтун, французчадагы дионун, фарсчадагы худанын эквиваленти болгон. Бирок Алла Тааланын көптөгөн ысымдарынын эч бири анын нукура өздүк ысымы болуп эсептелген Алла сөзүнүн эквиваленти боло албайт. Алла дегенде бүткүл аламга ыйык ысымдары менен нур чачкан бир гана улуу жараткан ойго келет. Алла деген сөздөн мына ушуну гана түшүнүүгө болот. Ал нукура ибадатка татыктуу, баарын жараткан, бардык маклуктарга ырыскы тараткан, түбөлүктүү ары теңдешсиз, кудуреттүү жараткандын өздүк ысымы. Ошондуктан Алла ысымы жараткандын бардык ыйык ысымдарынын маанисин өз ичине камтып турат. Бирок Теңир же Кудай дегенде гректин оюна Зевс, индустун оюна өздөрүнүн уйлары келет. Теңир, Кудай, Бог, Дио жана Год сөздүн ордуна колдонулушу мүмкүн, бирок Алла сөзүнүн маанисин эч качан толук чагылдырып бере албайт. Жараткан Алланын ыйык ысымын айткан кезибизде мүмкүн болушунча урмат, сый менен мамиле жасап, анын алдында колдон келишинче адептүүлүктү сактоо максатында демейде биз Алла ысымына Таала, эбегейсиз улуу, нукура, бийик деген сыпатты да кошуп Алла Таала деп айтабыз. Эскерте кетчү нерсе, эгерде биз Аллах деп айта турган болсок, акырындагы х тыбышын демейкиге караганда жумшагыраак, кадимки дем алган сыяктуу жеңил чыгаруу абзел. Алла Таалага ыйман келтирүүнүн мааниси. Бүт аламды жараткан, башкарып тескеген, ары ибадат кулчулук кылынган жападан жалгыз жана эң улуу кудурет болгон Алла Таалага ишенүү ыйман негиздеринин эң биринчиси жана өзөгү. Бардык ыйык диндерде Алла Тааланын бар экендиги жана бирдиги ишенимдин башкы негизи болуп келген. Анткени ишеним негиздери түпкүлүгүндө Аллага ыйман келтирүүгө жана анын бирдигине ишенүү маселесине барып да калат. Анын бар жана бир экендигине, улуу, кемчиликсиз сыпаттарга эгедир экендигине, анын ар кандай айып кемчиликтерди туюнткан сыпаттардан салыштыруулардан нукура, таза жана алыс экендигине ишенүү Алла Таалага ыйман келтирүүнүн мааниси болуп саналат. Алла Тааланы таануу жаратылуубуздун башкы максаты, адам болуп жашашыбыздын түпкү талабы. Алла Таала Кур'аны Каримде мындай дейт: Аллага берилүү менен таптаза динге жүзүңдү турлагын. Алла адамзатты ушул таза сапаттын нугунда жараткан. Алланын жаратуусун эч ким өзгөртө албайт. Ушул туптуура дин, бирок адамдардын көбү билишпейт. Адамзат жараткан эгесин таануу жана ага ыйман келтирип, кулчулук кылуу үчүн жаратылган. Алла Таала бул тууралуу мындай дейт: Мен жиндер менен адамдарды мага кулчулук кылсын деп гана жараттым. Бул аятта
Алла Таала башка нерселерди ага шерик кошкон туура эмес ишенимдеги адамдар менен жиндерге эскертүү катары мен силерди менден башка бирөөгө кулчулук кылсын деп эмес, мага гана кулчулук кылып сыйынсын деп жаратканмын деген мааниде баса белгилеп айтып жатканы белгилүү. Бүткүл аламды бир гана Алланын өзү жаратканы анык болсо да, маклукаттардын арасынан тек гана экөөнү адамзат менен жиндерди баса белгилеп олтурганынын себеби аламдагы бардык нерселер, жаратылыш, маклуктар Алла Таалага ар дайым баш ийип кулчулук кылып турат. Ал эми алардын арасынан адамдар менен жиндерге гана бул жашоодо каалоо, тандоо эрки ыйгарылгандыктан булар башка нерселерге сыйынып кетпеши үчүн атайлап эскертүү берилген. Адамзаттын Алла Таалага болгон ишеними. Адамзат тарыхында динге ишенбеген, динсиз жашаган эч бир калк, эч бир эл өткөн эмес. Ар бир элдин туура болсун болбосун, кантсе да бир улуу күчкө, жаратканга ишенгендигин тарых толук тастыктайт. Деги эле бир улуу кудурет күчкө ишенүүнүн өзү адам баласынын адамдык табияты менен жуурулуштура жаратылган тубаса касиет. Учурубузда диндер тарыхын изилдеген окумуштуулар ортого коюп жаткан байыркы адамдардын фетишизм, тотемизм жана анимизм сыяктуу ишенимдерине байланыштуу антропологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мурдагыдан башка жаңы тыянактарды жарыкка чыгарууда. Мисалы, Австралиянын түштүк чыгышындагы байыркы уруулар тууралуу акыркы изилдөөлөр алардын жалгыз жаратканга ишенишкенин көрсөтүп олтурат. Диндер тарыхы саласындагы жакынкы изилдөөлөрдө аныкталгандай байыркы уруулар менен алгачкы коомдук топтордо да Алла Тааланын бардыгына жана бирдигине карата белгилүү ишенимдер бар экендиги. Политеизм, көп теңирчилик болсо, кийинки замандарда гана адашуу катары ортого чыккандыгы билинген. Адамзат жаралган күндөн ушул күнгө чейин бир кудайлык ишеним дүйнөнүн чартырабында жашаган адамдар арасында ар түрдүү ыкмалар менен туюнтулуп, бири-бирине окшобогон формаларда белгиленип келгендиги менен айырмаланса да, негизгиси ал үзгүлтүксүз түрдө ар дайым сакталып келгендиги анык. Адамзат тарыхында болуп өткөн байыркы жана ушул кездеги бардык көз караштар менен ишеним системасында бир кудайлык ишенимдин кезигүүсү жок эле дегенде анын жышааны табылып олтургандыгы адамзаттын эч бир доордо бир кудайлык ишенимден куружалак кылбагандыгын түшүндүрөт. Куран Карим болсо бизге адамзаттын эч бир заманда кайдыгер таштап коюлбагандыгын баяндаган. Тегинде эскертүүчү пайгамбар келбеген эч бир эл жок. Буга байланыштуу дагы бир аятта мындай делет. Бүткүл адамзат ак диндеги бир эл болгон. Арасында келишпестик жаралгандан улам Алла аларга сүйүнчүлөөчү, ары эскертүүчү пайгамбарларды жөнөткөн. Бул аят бизге түшүндүрүп тургандай, жер жүзүндөгү алгачкы адам, ары алгачкы пайгамбар болуп эсептелген. Азирети Адам атадан алейхиссалам бери карай, адамзат ар бир доордо пайгамбарлардын жетегинде алга басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган эмес. Баштапкы учурларда адамзат коому пайгамбарлардын башчылыгындагы бөлүнүп жарылбас бир ишенимдеги ыркы бүтүн коомчулук болушкан. Башкача айтканда, түпкүлүгү бир, тукуму бир экенин унутпай жашаган үчүн алар биримдиги бекем бир бүтүн эл, үммөт болуп өмүр сүрүшкөн. Ошондуктан ал убактагы адамзат коомунда динсиздик, имансыздык жана келишпестик башалмандык жок эле. Бирок убакыттын доорлордун өтүшү менен пайда боло баштаган айрым себептерден улам талаш тартыштар, келишпестиктер баш көтөрүп, арадагы биримдикти адамдардын өздөрү буза баштаган. Кумурсканы бийсиз, аарыны падышасыз кайдыгер таштап койбогон. Алла Таала адамзатты эч бир доордо жетекчи пайгамбарсыз койгон эмес. Өзгөчө касиеттерге ээ болгон пайгамбарлар адамдарга Алла Тааланын ыраазычылыгын табуунун жолун көрсөтүп, ушул максат менен туура багытта өмүр сүрүүнү үйрөтүшкөн. Ошондой эле алар өздөрү үгүттөгөн чындыктарды баарынан мурда өздөрү толук жашап, иш жүзүндө өрнөктүү өмүр сүрүшкөн. Пайгамбарлар адамдарды жакшылыктын бактылуу акыбети менен үмүттөндүрүп, жамандыктын залалын баяндап берүү аркылуу бейишке жана Алла Тааланын ыраазычылыгына алып баруучу жолдорду көрсөтүп беришкен. Алла Таала түпкүлүгүндө таза жаратылган адам табиятындагы
аны таануу сезимин кайра жандандырып, туура жолдон адашпоосу үчүн, ошондой эле адамдын жүрөгү менен акыйкаттын арасындагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн адамдарга улам жаңы пайгамбарларды жөнөтүп турган. Алар адамдарды жакшылыктын бактылуу акыбеттери менен сүйүнчүлөп, жамандыктын залакалуу натыйжасын эскертүү аркылуу коомдун акыл эсин ойготуп, туура багытка үндөп турушкан. Ошондо да адам баласынын айрымдары напсинин кулу болуп, отурумдук азырыктарга туткундалуудан кутулуп кете албай, дагы бирөөлөрү текеберчиликтин, өзүмчүлүктүн жана бейбаштыктын кара сазына батып калышкандыктан, улам жаңы келген пайгамбардын тоорлорунда кемчиликтерин аз-аздап жоюп, оңолуунун жолуна түшкөнү менен барып келип эле баягы башаламан жолдорду кармануунун көнүмүш көчүн уланта беришкен. Алла Тааланы жокко чыгаруу мүмкүнбү? Адамдар конуш туткан эң кичинекей айылды да башчысыз же айыл өкмөтсүз элестете албаган адам көз алдыдагы ушул укмуштай зор аламды миң түркү маклуктарды ээсиз, башкаруучусуз кантип элестетет? Катардагы бир үйдүн да мерчемсиз, долбоорсуз курулбай турганын түшүнгөн бирөө ушул учу кыйырсыз кең алам курулушунун өзүнөн өзү эле чыга келгенин айтса, акылга төп келеби? Чынында эле адамзат жаратылгандан берки тарыхта Алла Таалага ишенгендер менен кошо, ага ишенбегендер да жер жүзүндө бар болуп келген. Эки жааттын өкүлдөрү ошол кездегидей эле азыркы кездерде да бар. Баарынан кызыгы жана өкүнүчтүүсү, кээ бир өтө кыраакы, акылдуу көрүнгөн адамдар дагы ошол ишенимсиздердин катарына кошулуп калышары белгилүү. Деги мунун себеби эмнеде? Эмесе бул маселеге аз да болсо токтолуп өтүүгө акылуубуз деп ойлойм. Адамды ишенимсиздикке түрткөн себептер арбын болсо да, биз аларды жалпысынан 4 нерсеге жыйынтыктай алабыз. Түшүнүктүн тардыгы же туура эмес ой жүгүртүү. Түпкүлүгүндө адам баласы аламдын жаратылуу максаттарына байланыштуу акыйкаттарды түшүнө алгыдай акыл көрөңгөсү менен жаратылган болсо да, кай бир адамдардын метафизикалык чындыктарга карата тайыз ой жүгүртүүсүнүн чалагайым көз караш менен мамиле жасоосунун натыйжасында туура эмес нерсени да кайдыгерлик менен кабыл ала беришет. Натыйжада ал калжыракты чындыктай, караны актай көрөт. Эгерде ошол эле адам айтылган нерселерге терең ой жүгүртүп, терең акыл калчап, олуттуу карай турган болсо, балким ал жаңылыштыгын түзөгөнгө да үлгүрмөк. Мисалы, аламдагы орточо жылдыздардын бирөөсү болуп саналган, күндүн көлөмү жана түзүлүшү жөнүндө эч нерсе билбеген. Анан калса, бул тууралуу жакшы билгендерден сурап билүүгө да кызыкпаган адам күндү карап туруп топтон чоңураак, нур чачып турган нерсе деп тыянак чыгарышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле ааламга айланасындагы жаратылышка кайдыгер карап, тайыз жана чалагайым ой жүгүрткөн адамдар ааламдагы нерселердин кандайдыр бир механикалык түзүлүшкө же завод фабрикаларга салыштырганда алда канча мыкты системага ээ экенин, өз ара өтө шайкешкен тартипте жайгашканын, укмуштай сыйкырдуу сулуулукка эгедир экенин даана биле албайт. Эбегейсиз мыкты системанын негизинде курулган бул ааламдын программалануусундагы илим менен кудурет күчтү көрө албаган адам албетте имансыздыктын, ишенимсиздиктин ажыдарына жем болот. Кайдыгерликтен чыккан ээрчимелик. Адамдарды имансыздыкка, ишенимсиздикке түрткөн дагы бир чоң себеп адашкандарды карманча тууроо, ээрчимелик. Көптөгөн адамдар ата-бабаларынан, өз чөйрөсүнөн мурдатан угуп көрүп көнгөн нерселерин эч кандай анализдеп отурбастан же ак карасын салыштырбастан кабыл ала беришет. Дегиңкиси дин эрежеси боюнча жөрөлгөлөр, адаттар менен көнүмүш болуп калган тууранды нерселердин баарысы кала берсе атактуу адамдардын жеке көз караштары да караманча кабыл алына бербей, кайрадан баа берилип туура таразаланышы, ак карасы ажыратылып, талdoого алынышы керек болот. Алигидей ээрчими адамдар ар кандай кишинин, ар кандай сөзү жана көз караштарынын дайыма чындык боло бербестигин, адам акылы ар бир акыйкатты тикелей түшүнүп, кабылдагыдай кубатка ээ эместигин биле алышкандарында караманча ээрчиме каталыктарды кетирмек эмес. Адамзат тарыхында өткөн философтордун айрыкча биринин сөзүн бири сандыракка чыгарган карама-каршы ой пикирлери, биринин ак дегенин дагы бири кара деп чыккан башаламандыктары мунун айкын далили. Мына ошондуктан Алла Таала адамзатты төп жолдон адашпасын деп, эң жакшысын, туурасын ээрчисин деп, аларга ыйык кайнардан сугарылган жетекчилерди, пайгамбарларды жөнөткөн.
В. Шарттуу өкүм же туюк көз караш. Аламдын жаралышы тууралуу сөз болсо эле, материядан жогору турган өлчөө акылга төп келбейт дегендей, жасалма теорияларын жая салчулар ошол жогорку өлчөөгө жеткириши мүмкүн болгон бардык жолдордо рационал, акылга төп эмес деген шылтоо менен биринчи кадамды эле жаап коюшат. Жалпысына материалисттик окууларда жаратуучунун бар экендиги башынан эле четке кагылат. Башкача айтканда, жараткан алдын ала жокко чыгарылып, Алла Таалам барсың. Материядан бийик өлчөө жок. Ар бир нерсе себеп натыйжасына жараша чечилүүгө тийиш дегендей, алдын ала айтылган шарттуу өкүм андайлардын алдында илимий ыкма сыяктуу туруп алат. Кыскасы, материалисттик көз караш кантсе да мажбур түрдө Кудай жок дегизет. Анан эмне болот? Материядан сырткы өлчөмдөргө баштоосу мүмкүн болгон ар кандай соболдорго берилчү жоопторду алдын ала илимий эмес деп жаап коюшкандыктан, өздөрү күн мурунтан шарттарын даярдап, бекитип алышкан тар чектердин ичинде эч бир суроого туура жооп таба албай, акыйкаттан алыс, аягына чыккыс баш айлантма анализдер менен алек болуп жүрө беришет. Түпкүлүгүндө мындай адамдар өз акылдарынын жарык шооласын табууга умтулушкан эмес. Ошол башта эле ыйманга каршы шарттуу, тар көз караштын зынданына камалып алышкандыктан илимий, акылга төп деген сыяктуу жасалма рамкаларды колдонушат. Өтө кудуреттүү күчтүн бар экенин кабыл албай тургандай кылып, жалагайым эрежелерге таянып, чындыкты билүүдөн куружалак калышат. Демек, Алла Тааланы шарттуу көз караш менен жокко чыгаруунун түпкү себеби акылды туура колдонуу болбостон, тескерисинче акылды дин акыйкаттарына каршы колдонуу болуп эсептелет. Башкача айтканда, кээ бир адамдар өз акылдарын туура эмес багытта колдонуп, ыйык кабарлар жеткирген чындыктарга каршы чыгуу үчүн колдонулуучу куралга айлантып алышкан болот. Жаратканга ишенүү керектиги ыйык кабарларга таянган акыйкаттар менен же материядан ашкан өлчөөлөр менен түшүндүрүлсө эле, алардын бирок бул илимий эмес да деген сыяктуу даяр жоопторун айта салмай адаты бар. Жүрөгүн, акыл эсин күн мурунтан эле улуу жаратуучунун бардыгына карата жаап алып, чындыкка сыңар көз менен кароого же таптакыр көзүн жумуп алууга белсенип алышкан материалисттер мындай туура эмес ыкмаларынан улам жаратуучуну жаратылыштын арасынан издөөгө аргасыз болушат. Мисалы, бир материалист илимпоз аламды, жаратылыштагы нерселерди көз алдынан өткөрүп ой жүгүртсө, бул көргөндөрүмдөн башка эч нерсе жок деген күн мурунтан даяр өкүмүн колдонуп кете берет. Көз алдынан өткөргөндөрү жөнүндө туура багытты билүүгө жол таба албайт. Мисал үчүн, ал бир молекуланы изилдегенде, молекуланын өзөгүндөгү ДНКнын түзүлүшүнө карата ДНК белгилүү абалдарда өзүн өзү кайталап көбөйтөт деп жалпы жонунан өкүм чыгарат. Натыйжада бул молекула жөнүндөгү чындыкты билүүгө караганда алдын ала даярдалган күмөндүү ой пикирге жакын өкүм болуп калат. Бул сыяктуу арабөк күмөндүү ой пикирлер туура багытта колдонулган акыл эстин нукура ишенчиликтүү натыйжасы болбостон, алдын ала жасалган шарттуу өкүмдөрдүн кысымы астында айласыз пайда болгон курулай жоромолдор гана болуп саналат. Мындай адамдар тууралуу Кур'аны Каримдин бир нече аяттарында мындайча айтылган: алар күмөндүү ойлорго гана ээрчит да курулай жоромолдошот. Алар күмөндүү ойлорго жана көңүлдөрү эңсегенге гана ээрчишет. Демек, эгерде күн мурунтан эле адамдын акылы бир жактуу, сыңар багыттуу жана шарттуу ойлоого аргасыз кылынса, адам акылынын жол башчысы сыяктуу болгон ыйык кабардын акыйкаттарын уккусу да келбес абалга жетет. Укпаганы үчүн алар тууралуу ойлонгусу да келбейт. Алла Тааланын барлыгы менен бирдигин билүүдөн баштап, ыймандык жана исламдык акыйкаттардын баарына шарттуу түрдө мамиле жасоо ыймандуулукка чоң тоскоол болот. Деги эле Кур'аны Каримдин такыбаларга жол башчы болуп турушунун өзөктүү мааниси да ушул маселеге барып такалат. Дагы бир өңүттөн алып айтканда, жалгыз акылдын өзү бир түрдүү курал же арга. Адам акылы ыйык кабарлардын вахийдин нуру менен жаратылганда гана, башкача айтканда акыл менен жүрөк орток багытка түшкөндө гана акыл чыныгы функциясын аткара алат. Антпесе жалгыз акылга гана таянып, акыл менен баары толук чечилет деп ишенсе, адам баласынын акылы чындыктан алыстап олтуруп, туюкка барып такалат.
Отурумдук кызыкчылыктардан ажырап калуу коркунучу. Кээ бир адамдар болсо, отурумдук жеке кызыкчылыктардын арты менен Алла Тааланын бар экенин кабылдагысы келбейт. Алар оболу, көр напсинин айынан Алла Тааланы жокко чыгарып, андан соң өз көңүлдөрүн жубаткан далил аргументтерди издөөгө далбасташат. Себеби алар Алла Таалага жана сурак күнгө ишенсек, отурумдук жашоонун кубанычтарынан таптакыр ажырап, куру калабыз деп ойлошот. Башкача айтканда алар акыретте суракка тарчу улуу кудурет күчкө ишенүү менен адал арамын ылгабай рахат кууп жашаган, олку-солку жашоонун оюн зоокторунан өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем деген кайдыгерлигинен алыстап калуудан коркуп, ыймансыздыктын оңой жолун тандап алышат. Ошондуктан андай адамдар эч бир маанилүү милдетти аркалабай, жоопкерчиликке эч качан тартылбай, көңүлү каалашынча шапар тээп жүрө бергенди жактырышат. Өз каалоолоруна төп келбеген, кандай улуу чындык болбосун, аны көргүсү да, уккусу да келбейт. Же болбосо, алар илимий кейиптенген өзүн алдамай, аргументтерди калкан кылышып, нукура улуу акыйкаттарды өздөрүнө жолотпоонун жолдорун издешет. Кыскартып айтканда, ыйманга жат ар кандай терс түшүнүктөр менен көз караштардын тегинде катылып жаткан эң чоң балекет да дал ушул напси кумарлык болуп саналат. Бул жөнүндө Кур'аны Каримде мындай делген: эгерде алар сенин айтканыңа көнүшпөсө, анда алардын өз каалоолоруна, напсилерине гана ээрчи тургандыгын биле бер. Алланын ак жолун коюп, өз напсилерине жетеленгендерден да адашкан адам болобу? Албетте, Алла залим элди ак жолго салбайт. Ушул маанидеги дагы бир топ аяттарда сүрөттөлүп, илгерки замандарда боло келгендей, бүгүнкү күнүбүздө да дин акыйкаттарын ээрчигендин ордуна кээ бир азгырма көз караштарга, курулай утопияларга берилген, акыры кайда алып барарын ойлогон карама сокур сыяктуу адамдар бар. Негизинен бардык материалисттик окуу жарымолдордун түпкү тамырында дин ишениминен алыстап качуу максатында жасалган жаналекет жатат. Бул дүйнөдө өткөргөн өмүрүнүн эсеп кысабын аркы дүйнөдө берүү жоопкерчилигинен качкысы келип, отурумдук болсо да өз алдынча жеке кызыкчылыктар менен рахат издеп, шалаак өмүр сүрүүнү самаган дине кулчулук бул ыймансыздыкка түрткөн башкы себептердин бири болуп калган. Алла Тааланын барлыгынын далилдери. Негизи Алла Тааланын бар экендиги далил талап кылбагыдай даражада ачык айкын маселе. Ошентсе да барлыгы өтө айкын болуп турган. Алла Тааланын өзү көздөр тикелей көрүп жете албас даражада эбегейсиз улуу, теңдешсиз ыйык жана нукура кемчиликсиз. Ушул өңүттөн алганда, улуу жаратуучубуз бизге өзүн тикелей эмес, өзү жараткан нерселери жана жөнөткөн жол башчы пайгамбарлары аркылуу таанытууну каалаган. Аны бизге түшүндүрүп тааныткан же бизди ага байланыштырып турган далилдерге токтоло турган болсок, чындыгында алар сынап бүткүскөп. Мындай далилдердин эң көрүнүктүүлөрү катары мына буларды айтсак болот. Биринчи, жаратылыш жана алам. Экинчи, Кур'аны Карим. Үчүнчү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жаратылыш жана алам эбегейсиз кооз, көркөм чыгарма катары адамдын акыл эсин арбап, аң сезимдерин толкутуп турган терең мазмунга, укмуштай сулуулукка эгедер жана сырларга бай экендиги анык. Бул аламдагы ар бир нерсе көрө билген көздөр үчүн кылчалык шек күмөнгө жол бербестен Алла Тааланын бар экенин жар салып турат. Асмандар менен жерди жоктон бар кылуучу Аллага шек барбы? Ыймансыздыкка жетеленбеген ар бир акыл ээси жаратылыш менен аламдын укмуштай көркөм түзүлүшүн, акыл эсте айран кылган системасын баамдап отуруп, объективдүү жыйынтык чыгара алат жана аны бир көркөм китеп сыяктуу барактап окуй алат. Ар кандай системалуу түзүлүш ошол системаны куруп чыккан бирөөнүн бар экенин, ар бир чыгарма өзүнүн авторунун бар экенин көрсөтүп турса, акыл эстүү адамзат үчүн береке сыйлары төгүлүп турган жер жүзү менен бүткүл жаратылыш системасы да өзүнүн ээси бар экенин баарына жар салып турат. Демек адам баласы айлана чөйрөсүндөгү жаратылышка, кең аламга чалагайым карап, кайдыгер болбосо жана ой жүгүртүүсүнө алдын ала чек койбой, нукура акыл эстүүлүк менен көз салса, андагы ченемсиз көркөм чыгармаларды, укмуштай тартип системаны, план программалардын жышанын жана
толықшыған сый берекелерін көрөр үшін. Ошондой эле бул айкын далилдер эбегейсиз терең илимге, чексиз күч кудуретке жана зор жакшылыктарга эгедер улуу жаратуучунун бар экенин даана көрсөтүп турганына ишенери бышык. А бирок муну да эскерте кетүүгө тийишпиз. Бул системалуу алам жаратылыш менен андагы эбегейсиз көркөмдүк бир жаратуучунун бар экендигин бизге жеткиликтүү түрдө түшүндүрүп турса да, алардан жаратуучунун өзгөчөлүктөрүн, сыпаттарын, аны менен кантип байланыш түзүүбүз керектигин жана бизге берген эсепсиз жакшылыктары үчүн ага кантип ыраазычылыгыбызды билдирүүбүз тийиштигин жеткиликтүү түрдө түшүнө алабыз десек жаңылышабыз. Демек, улуу жаратуучунун өзгөчөлүктөрүн жана биздин ага кантип кулчулук кылуубуз зарылдыгын үйрөткөн бирөөлөр болушу зарыл. Ал жараткандын бизге жөнөткөн пайгамбарлары жана вахий, ыйык кабар болуп эсептелет. 2. Куран Карим. Алла Тааланын бар экендигинин эң чоң далилдеринин бири. Себеби ушунчалык кеңири жана терең мазмуну менен өткөндөн, келечектен, кайра тирилүүдөн, акыреттен сөз кылган, аламдын жана акыреттин жол багытын көрсөтүп турган ыйык китеп катары баардан мурда ал өзүн адамзатка түшүргөн улуу жаратуучуну даңазалап, бар экендигин айгинелеп турат. Ар башка доорлордо жашаган адамдар жообун табууга далалаттанган, акылдын айласын кетирген оор суроолор бар. Мисалы, мен деги киммин? Эмне үчүн ушундаймын? Тирүүлүктө жол тартып кайда баратам? Өлүм келгенде аргасыз айрылып кете берчү. Бул дүйнөдөгү милдетим эмне? Мени ким бул жарык дүйнөгө жараткан? Өз каалоомсуз келген бул жердин сыры эмнеде? Бул жерден кетүүнү каалабасам да, кетеримдин себеби эмне? Деги өлүм деген эмне? Өлүмдөн кийин да жашоо барбы? Бар болсо ал кандай жашоо деген сыяктуу түркүн суроолорго адамзат баш оорутуп келген болсо, Куран Карим мындай суроолорго так жооп берет. 3. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге алып келген ыйык китеп менен ошол китепке ылайык иш жүзүндө жашап өткөн өрнөктүү өмүрү менен жана адамзатка көрсөтүп берген улуу багыт, бийик максаттары менен Алла Тааланы бизге таанытып турган жандуу мисал. Кадимки кумдак чөлдө башаламан өмүр сүргөн, жапайы, көчмөн араб урууларынын кылымдарды шаңга бөлөгөн, маданияттын куруучуларын жарыкка чыгарып, адамзатка сунган асыл жолунун ушул доорубузга да терең таасирин көрсөтүп жаткан эле адамдардын Алла Тааланы таанып билүүсүнө жол ачат. Алла Тааланы көзүбүз менен көрө албашыбыздын себеби эмне? Алла Тааланы көзүбүз менен көрө албастыгыбыздын бир топ себептери бар. Биринчи, инсандык табиятыбыз Алла Тааланы көрө алгыдай кубатка ээ эмес. Алла Тааланы көзүбүз менен тикелей көрө албайбыз. Анткени биздин адам катары жаратылышыбыз, табиятыбыз мындайга өтө эле алсыздык кылат. Азирети Муса сыяктуу улуу пайгамбар да Алла Тааланын ажарын ачуусуна туруштук кыла албай эстен танып жыгылып калган. Биз өзүбүздөгү чектелүү мүмкүнчүлүгүбүз менен жаратуучубуз Алла Тааланы эмес, жер бетиндеги ал жараткан нерселердин бир далайын көрө албайбыз. Биз өмүр сүрүп жашап жаткан дүйнөдө көргөнүбүз, көрбөгөнүбүзгө салыштырмалуу физикалык ааламдын өтө аз бөлүгүн түзөт. Кубаты чектелүү сезүү органдарыбыздын жардамы менен Алла Таала жараткан ааламды толук түшүнүп, биле албаган жерде ааламды жараткан жаратуучуну кантип көрө алмак элек? Ошондой болсо да, акыретте мусулмандар Алла Тааланы заттык өлчөөлөрсүз көрө алышат. Алла Тааланы көрө албастыгыбыздын дагы бир негизги себеби Алла Тааланын окшошу же теңдеши жок. Биз демейде эмнени көрүп эмнени билсек, бул ошолордун салыштырууга оңтойлуу теңдешин же каршылашынын бар экенин билдирет. Мисалы, биз суук жок болсо ысыктын, ачуу жок болсо таттуунун, жарык жок болсо караңгынын эмне экендигин эч качан биле алмак эмеспиз. Ошондой эле биз инсан катары өмүрүбүздө эч качан көрбөгөн бир нерсе тууралуу бизге айтылса, аны айткан адамга ал кандай нерсе, эмнеге окшойт деген сыяктуу суроолорду коюп, айтылган нерсенин эмне экендиги жөнүндөгү маалыматтардын учугун табууга аракеттенерибиз бышык. Демек, жогорудагы мисалдардан даана байкалгандай,
Адамдардың bir нерсені анық білесі үшін екі жол бар. Биринчиси, билбеген же көрбөгөн bir нерсени окшошторуна салыштыруу жолу аркылуу билүүгө умтулуу. Дагы бири болсо, али көрбөгөн, биле элек bir нерсени анын каршылашына салыштыруудан улам түшүнүп билүүгө далалаттануу. Ошондуктан биз инсан катары Алла Тааланы тикелей көрүп билүүбүз мүмкүн эмес. Себеби аламда жаратылыштагы окшогон, тең келгенже ага каршылаш эч бир нерсе жок. Алла Таала өзүн Ихлас сүрөсүндө бизге мына ушундай тааныткан. Курандын дагы бир аятында мындай айтылган: ага окшогон эч нерсе жок. Өтө эле айкындыктан улам көрүнбөйт. Алла Тааланы көзүбүз менен тикелей көрө албайбыз. Анткени ал өтө эле айкын болгондуктан көрүнбөйт. Бул кандай экендигин биз кадимки күндү мисал кылып түшүнүүгө аракет жасап көрөлү. Эгерде күн жылдызын бүт асманды каптагыдай, бүт ааламга тегиз нурун чачкыдай даражада чоңойтуу мүмкүн болгондо, биз аны көзүбүз менен азыркыдай көрүүбүз эч мүмкүн болбос эле. Анткени мындай абалда күн ар дайым ааламды каптап тургандыктан, түн биротоло жоголуп, күндүз гана болуп турса, күн шарынын эмне экендигин көрө билүүбүз жана жарык жөнүндө ооз ачуубуз да мүмкүн эмес болор эле. Анда күн шары да, анын нуру да өтө айкын болгондуктан, башкача айтканда, ар дайым өтө зор абалда көрүнүп тургандыктан, бизге сезилбей, көзүбүзгө көрүнбөй тура бермек. Ааламдагы ар бир нерсе көз ирмемге болсо да, башкаруусунан, көзөмөлүнөн сыртта калуусу мүмкүн эмес болгон жаратуучубуз ар бир мүнөт, ар бир секундта тирүүлүк, илим, боорукерлик, каалоо жана кудурет сыяктуу сыпаттары менен бүт ааламда үзгүлтүксүз түрдө өзүнүн барлыгын сездирип турса да, буга маани бербеген кайдыгер адамдар анын бар экендигинин жишаанын такыр байкай албашы мүмкүн. Сыноо дүйнөсүнүн талабы. Эгерде Алла Таала бизди азыркы абалыбыздан башкачараак кылып, өзүн көрө билгидей жөндөмгө ээ кылып жараткан болсо, анда сөзсүз бул сыноо дүйнөсүнүн мааниси калмак эмес. Башкача айтканда, ар бир адам Алла Тааланы өз көзү менен көргөндүктөн, эч бири калбай толук ыйманга келип, Алла Таала каалаган сыноо талабы жүзөгө ашпай калмак. Бул кудум окуучулардан сынак алып жаткан мугалимдин суроолорду сураган соң жообун кайра өзү айтып бергенине окшойт эле. Ал эми Алла Таала болсо, өзүнө ишенгендер менен ишенбегендердин, жакшы менен жамандын ааламга билинип, бири-биринен айырмалануусун каалагандыктан бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү катары жараткан. Демек, Алла Таала бул сыноо дүйнөсүнүн талабы катары биздин көзүбүзгө тикелей көрүнбөйт. Бирок өзү жараткан нерселери менен, башкача айтканда аалам мейкининде ажарланта тизип койгон көркөм чыгармалары аркылуу жана жөнөткөн китептери, жолдогон пайгамбарлары аркылуу өзүнүн бар экендигин билдирип, рух жана акыл көзүбүздө таанылууну каалаган. Ошондуктан адамдар окуп изилдесин деп көз алдыларына жайып койгон көркөм чыгармалары аркылуу алардын устасын, авторун көрө билген жана бул көркөм чыгармалардын жаратылуу максатын так түшүндүргөн пайгамбарларга кулак салган адамдар гана сыноодон өтө алат. Көрбөгөн же көрүүгө умтулбаган адамдар болсо сыноодон кулап калат. Алла Таала өзүн бизге тааныткан. Биз Алла Тааланы ал өзүн бизге таанытканы боюнча биле алабыз. Анткени өзүн эң жакшы билүүчү да, ошондой эле эң жакшы таанытуучу да анын өзү болуп саналат. Куран Каримдеги Ихлас сүрөсү Алла Тааланын барлыгын, бирдигин жана теңдешсиздигин билдирген өзгөчө кыска нуска сүрө. Бул сүрөнүн ар бир аяты улам биринин маанисин бири жалгап, өз ара далил болуп келгендиги менен өзгөчөлөнөт. Диндин эң башкы негизин, Тавхид акыйдасын өтө тунук жана көркөм баяндаганы үчүн бул сүрөнүн аты Ихлас деп аталган. Бул сүрө бизге Алла Тааланын барлыгы менен бирлиги тууралуу, анын улуулугуна төп келбеген, бүдөмүк жана татаал түшүнүктөрдөн алыс түрдө туп-тунук маанилерди баяндап берген. Аталган сүрө жана анын маанилери төмөндөгүдөй. Айткын: ал Алла Ахат, жалгыз, самат, эч нерсеге муктаж эмес, төрөөгөн, төрөлбөгөн, ага эч ким теңдеш эмес. Эми бул сүрөнүн баянын бир аз кеңейтип түшүнгөнгө аракет кылалы. Ал Ахат, бул жердеги Ахат деген сөз Алла Тааланын бирлигин жана жападан жалгыздыгын түшүндүрөт. Жаралмыштардын ичинде сан жагынан бирлиги билинген көп нерселер кезиксе да,
алардын баары жаратылгандардын катарында гана калат. Алла Таала болсо жападан жалгыз, нукура жана теңдеши жок, бирлиги менен айырмаланып турат. Ошондуктан ал жаралмыштын ичиндеги ар кандай нерсе тууралуу ойго келген, кыялдан кылт эткен бардык өзгөчөлүктөрдөн алыс жалгыз зат, бардык кемчиликсиз сыпаттарга эгедир болгон жалгыз зат. Ушундан улам ибадат кулчулукка татыктуу болгон жалгыз гана ал өзү, ал самат. Бардык нерсе ага муктаж. Ал болсо эч нерсеге муктаж эмес. Ааламда болгон керемет тартип эрежелер өздүгүнөн бар болушу мүмкүн эмес. Жандуу жансыз дебестен ар бир нерсе мейли жоктон бар болуусунда болсун, же барлыгын сактап улантууда болсун, ага муктаж. Ал ааламды өзүнүн ага муктаж болгондугунан эмес, өзүн билдирмекке, улуулугун көрсөтмекке, жакшылыгын шардына кылмакка жараткан. Бардык нерселер анын жардамы менен гана жашоосун улантат. Бирок анын өзү эч бир нерсеге муктаж эмес. Ал өздүгүнөн бар болуп турат. Төрөгөн бул аят аркылуу ширктин бардык түрлөрү түп тамыры менен жокко чыгарылган. Төрөгөн деген сүйлөм ширкке тиешелүү бир топ калпыс жана туура эмес түшүнүктөргө жооп болуп саналат. Бул аяттын маанисинен а дегенде эле Алла Тааланын адамдар сыяктуу бала чакалуу эместиги түшүнүлсө да, кээ бир философтор айткандай, бүт аалам Алла Тааладан бөлүнгөн эместиги же андан ажырап чыкпагандыгы аятта кыйыр түрдө түшүндүрүлгөн. Ошондуктан төрөгөн, бөлүнгөн, ажыраган жана өзгөрүүлөргө дуушар болгондордун кудайлыгы калп экендиги эскертилген. Төрөлбөгөн Алла Таала бөлүнбөгөнү сыяктуу эле аны төрөгөн бирөө да болушу мүмкүн эмес. Мындан дагы кененирээк айтканда, ааламдагы бардык заттар анын бир бөлүгү болбогондугу же андан ажырап чыкпагандыгы сыяктуу эле анын барлыгына себеп болгон башка нерселер да же башка каалоо күч да жок. Анткени ал эзелтеден түбөлүккө өздүгүнөн бар болуп турат. Ал кийин төрөлгөн эмес же кийинчерээк барлыкка келген эмес. Ал болбогон көз ирмем, учур жок. Ага эч ким теңдеш эмес. Анын өздүгүндө да, сыпаттарында да, кылган иштеринде да ага теңдешер жан жок. Аралашкан досу да, карлашкан жардамчысы да жок. Түгөйү да, атаандашы да, окшошу да, каршылашы да жок. Кийин болгондордун баары анын чыгармасы, бирок ал чыгармалар канчалык кемчиликсиз жана көркөм болгон күндө да ага тең боло албайт. Ага окшой албайт. Ал эч бир нерсеге окшошпойт. Жылт этип ойго келген, кылт этип кыялдан кечкен бардык нерселерден алыс жана башкача. Анткени аламдагы бардык нерсе жаратылган жана ошондой эле ар бир нерсенин өзгөчөлүктөрү да жаратылган. Алла Таала болсо өздүгү менен сыпаттары менен жана кылгандары менен эзелки жана түбөлүктүү. Жаратылгандарга окшогон бирөө эч качан Кудай боло албайт. Жаратылган нерселердин ар бири болгону күзгү сыяктуу анын ысымдары менен сыпаттарын көрсөтүп турат. Кылдаттык менен жасалган робот аны жасаган адистин билимдүүлүгүн, мерчемин жана техникалык кубатын билдиргени сыяктуу, бул аламдагы ар бир жаратылыш кереметтери да эбегейсиз көркөмдүгү жана кылдат түзүлүшү менен Алла Тааланын илимин, кудуретин, даанышмандыгын жана максатын көрсөтүп турат. Алла Таала бардык нерседен акыл жеткис жогору турат. Анын күч кудурети чексиз. Бүтүндөй галактиканы бир эле атомду жараткандай жеп-жеңил жаратып кое берет. Кичинекей бир тал байчечекей гүлүн ачкандай кылып, бүткүл жер жүзүнө гүл жайнаган жаз мезгилин оп-оңой бар кылып коет. Бир иши башка бир ишине, бир кылганы башка кылгандарына эч качан тоскоол болбойт. Бир эле көз ирмемдей учурда сан миңдеген иштерди бири-бирине аралаштырбай кыла берет. Эч бир нерсе анын башкаруусунун жана тескөөсүнүн сыртында калбайт. Бардык нерсе андан чексиз даражада алыс болгону менен, ал бардык нерсеге чексиз даражада жакын. Демек мындай, Алланын албетте түгөйү да, окшошу да, теңдеши да болмок эмес. Эч бир нерсе жогоруда айтылгандардай өзгөчөлүктөргө эгедер боло албайт. Ошондуктан түгөйү, окшошу же теңдеши барлар эч качан Кудай боло албайт. Алла Таала өзүнүн аалам менен байланышын бизге тааныткан. Куран Каримдин бир топ аяттарында бүт аламды камтыган иш-аракеттери жана толук башкаруусу жөнүндө бизге маалыматтарды сунуп турган улуу Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 255-аятында өзүнүн аалам менен болгон катышын улуулугуна ылайыктуу ыкмада баяндап берген.
Аталған аят Аятул Курси деп аталат жана бұл аятта Алла Тааланын өкүмдарлыгы айқын жана жыйынтыкталган түрдө түшүндүрүлгөн. Хадистердин биринде бұл аят Куран Каримдеги эң улуу аят экендиги айтылган. Аятул Курси жана анын кыскача маанилери мындай. Бир Алладан башка Кудай жок. Ал нукура тирүү, түбөлүк башкаруучу, ал үргүлөбөйт жана аны уйкуда баспайт. Асмандар менен жердегилердин баары ага гана таандык. Анын алдында андан бейуруксат ким арачы түшө алсын. Макулуктарынын алды артында эмне барын толук билет. Пенделери анын илиминен ал өзү каалагандан башка эч нерсе биле алышпайт. Анын тактысы асмандар менен жерди камтыйт. Асмандар менен жерди сактоо ага мүшкүл эмес. Ал абдан бийик, эбегейсиз улуу. Эми биз бул аяттын маанилерин бир аз кеңирээк баяндасак. Ал нукура тирүү. Алла Тааладан башка эч бир жаратуучу жок болгондуктан, ал өзүнүн улуулугуна жараша нукура тирүүлүккө эгедир. Бардык тирүү нерселер, жандуулар өздөрүнүн тирүүлүгүн андан алып, ал аркылуу гана сактап тура алат. Ал үчүн жоголуу, жок болуу деген нерсе болушу эч мүмкүн эмес. Эзелтеден түбөлүккө дейре, нукура жана кемтиксиз тирүүлүккө эгедер болгондуктан, өлүм деген нерсенин ага эч бир тиешеси жок. Тагыраак айтканда ал өлбөчү, бирок башка маклуктарга өлүм менен тирүүлүктү ыйгаруучу түбөлүк өкүмдар бойдон кала берет. Түбөлүк башкаруучу. Өздүгүнөн бар болуп турган Алла Таала бүткүл маклуктарды да түбөлүккө жалгыз өзү тескеп башкарып турат. Бардык нерсе бар боло алыш үчүн жана жашоосун улантыш үчүн ага муктаж. Нукура, улуу Алла ар убакытта жаңыча иштерди тескеп турат. Бул Алла Тааланын кайюмият сыпаты болуп саналат. Алла Таала бул аламды мыйзамдары менен башкарат. Бирок Алла Таала ал мыйзамдарга өз алдынча эгемендүүлүк укугун берген эмес. Тагыраак айтканда, табигат мыйзамдары деп аталып жаткан Алла Тааланын мыйзамдары андан уруксатсыз же анын буйругунун сыртында эч нерсеге жарабай калат. Бул мыйзамдар Алла Тааланын тикелей башкаруусунда жүрүп турат. Алам системасы же табигат мыйзам ченемдери деп аталган нерселер жаратылыштын жаралуу жана бар болуп туруу процессинин бизге билинген шекилдери гана болуп саналат. Ошондуктан бул мыйзам ченемдер алам жаратылыштын кандай болоорун белгилеп бере алгыдай таасир күчкө ээ эмес. Башкача айтканда, жаратылыштагы нерселер белгилүү таризде жаратылгандыгы үчүн табигат мыйзамдары бар болуп турат. Эч качан мыйзам бар болгондугу үчүн жаратылыштагы нерселер өз тариздерин тапкан эмес. Дагы башкача кылып айтсак, микро аламдан макро аламга дейре бардык нерседе көрүнүп турган мыйзам эрежелер аламдагы укмуштай так эсептелген кубулуштар Алла Тааланын башкаруусунун тескөөсүнүн айкын жышаандары болуп саналат. Жараткан тарабынан себеп натыйжалардын нугунда жүргүзүлүп турган бул укмуштай тартип эрежелерди демейде биз табигат мыйзамдары деп атап келебиз. Демек, бул мыйзамдар аламдагы ар түрдүү нерселердин чынжыр тоголору сымал бири-бирине байланыштуу түрдө жарыкка чыгарылышынын бизге байкалган көрүнүштөрү гана болуп эсептелет. Илимдин ар кандай тармактары Алла Тааланын бул аламга бекитип койгон укмуштай тартиптүү эреже мыйзамдарынан улам келип чыккан. Эгерде улуу жараткандан өзү себептер менен натыйжалардын нугу менен эриш аркак эрежелердин негизинде бул аламды жаратпаган болсо жана жаратылышты ушул негизде улантпаган болсо, анда биз үчүн илим билим деген нерсенин болушу эч мүмкүн эмес эле. Таухид ишеними менен тикелей байланыштуу болгондугунан улам ошондой эле өткөн замандарда да азыркы күндө да бирдей эле таухид акыйдасына кайчы пикир жана көз караштардын таралышына катышы бар болгондугу үчүн бул жерде биз жаратылыш мыйзамдары же себеп натыйжа маселеси жөнүндө кененирээк токтолууга аргасызбыз. Алла Тааланын кайюм же түбөлүктүү жана нукура башкаруучу экендиги ар түрдүү себеп натыйжаларды Алла Тааланын өзү гана жаратып, өзү гана башкара тургандыгы Куран Каримдин аяттарында жана хадистерде өтө айкын баяндалгандыгына карабай, жада калса исламдык дүйнө таанымга адамдардын кээ бирлеринде да билип билбестен жаратылыштагы нерселердин же себептердин
тикелей таасири бар деген сыяктуу жаңылыш көз караштардын кезиккендиги өкүнүчтүү. Мисал үчүн, кээ бир мусулмандар ооруган адамдын оорусун антибиотиктер же башка дарылар тикелей айыктырат деген сыяктуу таухидке кайшы көз карашты билип-билбей карманып келишет. Чындыгында себептер менен натыйжалардын ортосунда дагы катыш, тикелей жана нукура себепкерлик катыш эмес. Бул аламда тартиптүү система бар болсо да, бул система жаратылыштагы ар түрдүү нерселердин жана окуя кубулуштардын арасында өздүгүнөн бар болуп турууга милдеттүү байланыш даражасына теширилип каралганы туура эмес. Себептерди байкоо аркылуу натыйжаны акылыбыз менен туура таба алабыз деп төш какканыбыз дагы, же болбосо себеп натыйжалар байланышынын эч өзгөргүс тартиптин негизинде курулгандыгын ар кандай тажрыйбалардан улам байкоо аркылуу натыйжаларды себептер гана келтирип чыгарат деп караганыбыз дагы түпкүлүгүндө бирдей эле жаңылыштыкка алып барат. Бул маселеге Кур'аны Каримдин өңүтүнөн карай турган болсок, жогоркудан башкачараак көз карашка келишибизге түрткү болоорлук алгылыктуу далилдердин кемчилдигин, акылга сыйган жүйөнүн да жоктугун байкайбыз. Физикада айтылып жүргөн тартылуу күчү, электромагнит күчү, алсыз жана кубаттуу күч деп аталган төрт түрдүү күчтүн баары түпкүлүгүндө Алла Тааланын каюмиятынын, башкача айтканда, жараткандын нукура башкаруучулугунун себеп натыйжалардыгында тартиптүү жүрүшүнөн жазбай бизге байкалып турган жишаны болуп эсептелет. Себеп натыйжалардын бири-бирине болгон катышы рационалдык эрежелер менен же болбосо милдеттүү түрдөгү табигат мыйзамдары менен белгиленет деген көз караш детерминизм деп аталат. Детерминизм боюнча айтканда, акылсыз, жансыз табигаттын андагы себептердин жаратуу күчү бар деген жыйынтык келип чыгат. А бирок себептер да, натыйжалар да жаратылгандардын катарына кирет. Себептер аламдагы тартип системаны тикелей жүргүзүп тургандай күчкө эгедер эмес. Бүткүл аламда Алла Тааланын орноткон мыйзам эрежелери гана жүрүп турат. Эгерде табигаттагы Алла Тааланын орноткон мыйзамдары үзгүлтүксүз алмашып же өзгөрүп турган болсо, анда туруктуулуктун жоктугунан улам илим-билимдер да жарыкка чыкпай, жада калса жашоого да мүмкүн болбой калмак. Жаратылыш Алла Тааланын каалоосу болгондугу үчүн гана бир келки тартип менен сакталып турат. Ал тургай бүткүл жаратылышта Алла Тааланын аны башкача шекилде эмес, биз көрүп тургандай кылып жаратуусун милдеттендирген эч нерсе же эч бир себеп жок. Алла Таала өзү каалаган учурда каалаган нерсесин же эрежесин алмаштырып, өзгөртүп жибере алат. Мисалы, 10 кабаттуу имараттын эң үстүнкү кабатынан ымыркай бала жерге кулап түшүп, өлбөй тирүү калган учурлар болот. Оор жер титиреген кырсыктар учурунда өздөрүн коргой албаган алсыз балдар менен аялдардын кээде бир канча күндөр өткөн соң жер астынан тирүү чыкканына күбө болобуз. Улуу жараткан бул айланабыздагы жаратылышты таанып, андан жаратканды билишибиз үчүн бул аламды себеп натыйжалар менен байланыштырып жаратууну каалаган. Жаратуучуга натыйжаларды жаратышы үчүн себептердин зарылчылыгы жок болсо да, анын кандай жараткандыгын аңдай билүүбүз үчүн биз себептерге байланган үзгүлтүксүз жаратылуу жүрүмүнө муктажбыз. Ошондуктан улуу жараткан өзүнүн ысымдарын көрсөтүү максатында бул аламдагы окуя кубулуштардын арасында көзгө көрүнгөн маанилүү катыш байланыштарды куруп койгон. Бардык окуя кубулуштар менен заттар анын ысым сыпаттарын бизге чагылдырып берген күзгү сыяктуу. Чоңунан кичинесине чейин бүткүл макулуктардын ар бири өздөрүнүн кебетеси аркылуу анын улуулугун даңазылап турган аламат жышаандар болгондуктан, алар эч качан Алла Тааланын башкаруучулугуна үлүшү бар шерик катары эсептелбейт жана мындай болушу да мүмкүн эмес. Аламдын үзгүлтүксүз тартип системанын ичинде бар болуп турушу, жаратылыштагы укмуштай гармония бир гана чексиз илимге, даанышмандыкка, күч-кубатка, каалоого жана мээримдүүлүккө эгедер улуу жараткандын тикелей башкаруусунда тургандыгы менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Анткени жаратылыш аламдагы тартиптүү аракеттер бардыгы бир келки башкаруучу улуу кудуреттин айкын жышааны. Алам мейкининде болобу, же жер жүзүндө болобу, бүткүл заттардын бар болуп туруусу мына ушул каюмият, Алла Тааланын нукура башкаруучулугу, мыйзамына тиешелүү. Эгерде каюм сыпаттуу Алла Таала өз буйругун көз ирмемге гана
тоқтата тұрған болса, миллиондаған планеталарды қамтыған бардық нәрсе түкке жарабаған. Барлығын жоғалтқан нөл абалға түшіп қалмақ. Анткени жаратылған нәрселер өз алдынша бар болып тұрусына өбөлгөсү тийчү эч бир кубатка эгедир эмес. Алла Таала гана ар бир нерсени тикелей тескеп турат. Сөзүбүздү Куран Каримдин төмөнкү аяттары менен жыйынтыктасак, ар бир нерсени колунда тескеп бийлеген Алла Таала кандай гана улуу. Асман менен жер анын буйругу менен бар болуп турушу да анын далилдеринен. Чындыгын Алла асмандар менен жерди жок кылып жибербей кармап турат. Кокус алар кыйрай турган болсо, аларды Алладан башка эч ким кармап кала албайт. Жыйынтыктап айтканда, алам жана бүт махлуктар өздүгүнөн болуп калбаганы сыяктуу эле, жаратылгандан кийин да алар эмне болсоңор ошо болгула дегендей, туш келди таштап коюлбай. Ар бир көз ирмемде улуу жараткандын каалоосу жана күч кудурети менен тескелеп, буйругу менен башкарылып турат. Бардык нерсе Алланын кудурет колунда, анын буйругу менен аракеттенет. Анын кудуретинин сыртында калган эч бир нерсе болбойт. Бардык нерсенин чыныгы ээси жана башкаруучусу бир гана Алла Тааланын өзү. Ал үргүлөбөйт жана аны уйкуда баспайт. Алла Тааланы Кура Кайюм бардык нерсени түбөлүккө башкарып туруучу болгондуктан, ар бир нерсенин бар болуп турушу жана жашоосун улантуусага көз каранды. Бардык нерсе ар бир учурда ага муктаж. Алла Таала болсо өздүгүнөн башка эч нерсеге таянбастан бар болуп турат. Анын башкаруучулук сыпатына жолтоо болчу, же залалы тийчү эч нерсе жок болгондуктан, ал көз ирмемге болсо да үргүлөп калуудан, унутуп же уктап калуудан алыс. Ал өз ээлигинде болуп турган бүткүл аламдагы нерселерди дайыма тескеп, жылт эткен көз ирмемчелик учурга да эч нерсени көз жазымында калтырбай, билип, көрүп турат. Асмандар менен жердегилердин баары ага гана таандык. Жаратылыш аламдагы физикалык жана метафизикалык ченемдери менен бардык нерсе ага гана таандык. Ар нерсе өз алсыздыгы менен анын кудуретин көрсөтүп турган. Ар нерсе акыл эске тайкылыгы менен анын илимин көрсөтүп турган. Ар нерсе өз муктаждыгы менен анын айкөлдүгүн жана бирешендигин көрсөтүп турган. Ар нерсе утурумдуулугу менен анын түбөлүктүүлүгүн көрсөтүп турган күзгүлөр сыяктуу милдет аткарышат. Бийикте же төмөндө болсун, көзгө көрүнгөн же көрүнбөгөн нерселер болсун, бардык нерсе анын каалоосу менен күч кудуретинин белгилери. Аламда бул анык эмес деп айтылгыдай, эч бир нерсе болушу мүмкүн эмес. Анткени бүткүл алам ажырагыс бүтүндүк ичинде бардык нерселер бири-бирине тыгыз байланышта жаратылган. Башкача айтканда, аламдагы бардык нерселер бир нерсенин барлыгына байланыштуу жана ар бир нерсе бири-бири менен тыгыз катышта болгондуктан, эч нерсе аламдагы башка нерселерден бөлүнгөн түрдө өз алдынча бар болуп тура албайт. Ар бир нерсе аламдын бир бүтүндүгү ичинде гана бар болуп турат. Мына ошондуктан бир нерсени жасай билүү үчүн аламдагы бардык нерселерди толук башкарып тура алгыдай илимге жана күч кудуретке эгедир болгон бирөө керек. Ал бүткүл аламдын эгеси болгон жалгыз Алла Таала. Анын алдында андан бейуруксат ким арачы түшө алсын. Анын бийлигине жана башкаруучулугуна сөз менен же аракети менен кийлигише алгыдай эч бир күч жок. Бул аятта Алла Тааланын аламды өз бийлиги менен башкаруусу айтылып жаткандыктан, мындагы арачылык маселесин аламдагы кыймыл-аракеттердин өңүтүнөн, космологиялык өңүттөн түшүнүү ого бетер ылайыктуу болмок. Аяттагы шапаат деген сөз лексикалык жактан арачылык, ортого түшүү, кийлигишүү сыяктуу маанилерди туюнтат. Ошондуктан жогорку аятты демейки, түз мааниси менен бирге мындайча түшүнүү да акылга бап. Алла Тааланын алдында анын бийлигине жана каалоосуна кийлигишүүгө ким дай алсын? Анын ишине аралаша алган, анын уруксаты жок эле аламдын кыймыл-аракетине буйрук бере алган эч ким болбойт. Бүткүл бийлик, башкаруу укугу ага гана таандык. Адам баласынын жаратылышта жүргүзгөн иш-аракеттери да анын уруксаты болгондуктан гана жүзөгө ашат. Бүгүнкү доордогу айрым илимий ачылыштар менен өнүгүү процесстери андан бейуруксат болуп жаткан жери жок.
Ал өзі жол берген үшін ғана бардығы болып жатады. Мисал үшін, доорубуздагы адамдарды таң калтырган жануарларды көчүрмөлөө деп аталып жүргөн клон маселесин айта турган болсок, эң оболу көчүрмөлөөнү ишке ашыруу үчүн көчүрмөлөнө турган жануардын ДНКсы алынышы керек. Жануардын үчүрөсүндө клетка жайгашкан ДНК микроскоптун жардамы менен бөлүп алынат да, ошол эле түргө таандык башка бир жануардын жумуртка клеткасына жайгаштырылат. Анын артынан дароо шок абалына келтирилген жумуртка клеткасынын бөлүнүүсү ишке ашырылат. Үзгүлтүксүз бөлүнө баштаган эмбрион окшош түрдөгү жануардын жатынына жайгаштырылган соң, кадимкидей өсүп жетилип, жарык дүйнөгө туулушу күтүлөт. Эгерде жакшылап байкай турган болсок, клондоо процессинде колдонулган бардык биологиялык керек жарактар — клетка өзөгү, клетка кабыкчасы, митохондрия, ДНК сыяктуу жандуулуктун ар бир бөлүгү тирүү жануарлардын биринен даяр түрүндө алынып, дагы бир жануарга көчүрүлгөн болот. Демек, жандуу нерсе жансыздан алынбастан, кайра технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн аркасы менен жандуу нерсенин окшош эле жандуу нерсеге көчүрүү процесси болуп эсептелет. Мындай көчүрмөдөн кийин жүзөгө ашкан нерсе да баары бир улуу Алла Тааланын жаратуусу менен жарыкка чыгууда. Бул маселеде илимпоздордун жасаган иши көчүрмө гана жасап, натыйжаны күтүү. Аталган натыйжа илимпоздордун чеберчилиги аркылуу жарыкка чыкпастан Алла Таала тарабынан жаратылган. Демек, буга окшогон кубулуштар жана жетишкендиктер Алла Тааланын өз кулдарына жол берүүсү менен алардын бул дүйнөдө ылайыктуу түрдө себептерди аткаруу аркылуу сиңирген эмгектеринин акыбетин көрсөтүүсү менен жүзөгө ашат. Анткени Алла Таала адам баласын жер жүзүнө орун басар катары жараткан. Бардык жаралмышка карата башкаруучу болуу шарапаты ыйгарылган инсан тукумунун орун басарлык дарамети Алла Таалага кулчулук кылуудан тартып, окуя кубулуштардын сырларын ээлөөгө дейре, андан дары карай жаратылышка, жараткандын уруксаты менен кийлигишүүгө чейин болгон кеңири чөлкөмдө жүрүп турат. Бул жерде кошумчалап айта кетүүгө тийиштүү бир гана маанилүү нерсе бар. Алла Тааланын кандайдыр бир нерсеге уруксат берүүсү жана анын натыйжасын жаратышы, анын ар дайым ошол нерсенин жасалышына ыраазы болорун билдирбейт. Анткени ал өз кулдарын бул дүйнөдө каалаганын тандап жашасын деп өз эркине койгон. Ошондуктан жоопкерчиликтери пенделердин мойнунда болуу менен бирге, алардын өз эрктери менен тандап жасаган жакшы же жаман иш-аракеттеринин ар бирин Алла Таала өзү жаратат. Анткени бул дүйнө сыноо майданы болуп саналат. Макулуктарынын алдын артында эмне барын толук билет. Улуу жараткан алам жана жаратылыштагы бардык нерсени өз буйругу аркылуу тескеп турарын билдирген соң, пенделери жөнүндө сөз ачып, алардын да толугу менен өз көзөмөлүндө экендигин эскертип өткөн. Алла Таала макулуктарынын пенделеринин бардык абал жайын толук билет. Пенделеринин билген жана билбегендерин, өткөн жана келечектеги иш-аракеттерин жана ашкере жашыруун бардык абалын толук билип турат. Деги эле жараткандын улуулугу да муну талап кылат. Ошондуктан Алла Таала үчүн өткөн же келечектеги деген нерсе болбойт. Мурдагы кийинки деген сөздөр акыл эсиз заман жана убакыттар менен чектелүү болгон бизге карата айтылат. Алла Таала болсо өткөндү, келечекти жана учурчакты бир чекит сыяктуу бир көз ирмемдей толук көрүп билип турат. Пенделери анын илиминен ал өзү каалагандан башка эч нерсе биле алышпайт. Адамдар Алла Тааланын чексиз илимин билүүгө кудуретсиз. Адам баласы чектелүү акыл эси менен Алла Тааланын кыйырсыз жана нукура илимин кайдан түшүнүп жете алмак. Пенделери анын илиминен ал өзү каалагандан башка эч нерсе биле алышпайт. Адамдар Алла Тааланын чексиз илимин билүүгө кудуретсиз. Адам баласы чектелүү акыл эси менен Алла Тааланын кыйырсыз жана нукура илимин кайдан түшүнүп жете алмак. Болгон адам баласы Алла Таала каалаган өлчөмдө гана биле алат.
Түпкілігінде адамдардың білгендері анын білген жана білдіргендері болып есептелет. Алла Таала өз пенделеріне берген жана білдірген илимдерин эки түргө бөлсек болот. Биринчиси, Алла Тааланын өз пенделеринен тандаган жана өзү каалаган адамдарына берген илими. Демейде бул аян вахий деп аталып, пайгамбарларга берилет. Вахий бул өзгөчө дайындыктагы, өзгөчө жөндөмдүү инсандар болуп эсептелген пайгамбарларга Алла Тааланын тикелей кайрылуусу болуп саналат. Ошондуктан вахийде бул дүйнөдөгү эч бир талант менен, акылмандык, даанышмандык менен же генийлик менен салыштыруу мүмкүн эмес. Вахий булардын баарынан нукура бийик турат. Алла Тааланын кээ бир кулдарына, алардын руханий даярдыгына жана өзүнө жакындык даражасына жараша илхам жолу менен алардын жан дүйнөсүнө салган илимдерин, сырларын да буга кошсок болот. Бирок вахий тунуп, объективдүү, жеткирүүчүсү бар Жабраил периште жоопкерчиликтүү болот. Илхам болсо жеке багыттуу, күдүңүрөөк жана көбөчүсүз болгондуктан милдеттендирүүчүсү жок. Пайгамбарларга вахий Алла Таала тарабынан берилген сыяктуу эле, олуялар да илхамдарын андан алат. Бирок олуяларга Жабраил периште келбегендиктен, алардын руханий илхамдары милдеттендирүүчү аян болуп эсептелбейт. Илхам субъективдүү жан дүйнө жаңырыгына тиешелүү нерсе болгондуктан милдеттүүлүгү жок жана ал Куран Карим менен такталган хадистердин, сүннөттүн мазмунуна төп келген өлчөдө гана кабыл алынат. Динибиздин негиздерине төп келген даражада маанилүүлүккө ээ. Экинчиси, Алла Тааланын бул ааламдагы нерселердин сырларына байланыштуу ар бир доордо өз пенделерине эрежесине ылайыктуу түрдө себептерин аткаруунун натыйжасы катары ачкан, берген илимдери болуп саналат. Элестүү кылып айтсак, Алла Тааланын чексиз илими, чагылышкан сахна сыяктуу жаратылыш ааламы кодун шифрлердин, коддордун топтому шекилдүү. Мына ошол шифрлердин чечилишине жардам берген шыкты, көмөктү Алла Таала пенделеринин мээнетине, сиңирген эмгегине жараша өзүнө гана ыйгарат. Мисал үчүн, бир илимпоз кандайдыр бир жаңы илимий ачылыш үчүн баш оту менен талыкпастан эмгектенсе да, өзүнүн илимий дарамети аркылуу аягына чыга албай, каттуу кыйналып, эмне кыларын биле албай, аргасыз калган учурунда кокустан бир заматта эле маселенин туура чечилүүсүнө байланыштуу жаңы илхамга ээ болот. Ошондой эле илимий технологиялык багыттардын биринде талыкпастан илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн бир илимпоз изилдөөнүн натыйжасында кээде өзү максат койгондон такыр башкача бир нерсени таап чыгышы мүмкүн. Демек, ал илимпоз ыймандуулардан же ыймансыздардан болобу себептерди көчөрө аткарганы үчүн Алла Таала жалпы адамзатка ошол илимпоз аркылуу пайда жеткизгендиги десек болот. Кыскасы, Кураны Каримден оку, жараткан эген чексиз жоомарт, ал калем менен кат жазганды үйрөткөн, инсанга билбегендерин билгизген деген маанидеги аяттын жогорудагыдай кененирээк өңүттөн түшүнүүбүзгө эч бир тоскоол жок деп эсептейбиз. Аятул Курсиде айтылган такты Алла Тааланын улуу бийлигин билдирген сөзү. Улуу жараткан өзүнүн аалам менен болгон байланышын мында мурдагы сөздөрүндө айтып өткөнүнө карабай, бул жерде да ааламдагы нукура башкаруучулугун кыска нуска сөз менен баяндоо аркылуу бизге кайрылган. Билсеңер, силер чар тараптан курчоого алынып турган. Бул ааламда жараткан эгеңердин күч кудурети, каалоосу жана бийлиги жүрбөгөн эч бир жер жок. Анын бийлиги ааламдын түпкүрүнө дейре ала кандай жер калтырбастан баарын курчап турат. Асмандар менен жерди сактоо ага мүшкүл эмес. Бул сүйлөм аркылуу Алла Тааланын күч кудурети жөнүндө шайтандын адам оюна таңуулагысы келген бардык шек күмөндөр кыйратылган. Улуу жараткан бул жерде бизге эч качан ушунча зор ишти жалгыз жараткан кантип жүргүзүп турат деген күмөн ойдо калбагыла дегендей мааниде кайрылган. Анткени Алла Таала үчүн кыйын же жеңил деген иш жок. Ал үчүн бардыгы бирдей. Бол дегени заматта болот. Алла Тааланын ыйык китебинде кезиккен.
Ушул маанидеги бир топ аяттар биздин анын пенделеринин билүү деңгээлине жараша келтирилген. Алла Тааланын каалоосу жана күч кудурети алдында эч нерсе тоскоолдук кыла албай тургандыгы Куран Каримде кайра баса белгиленген. Алла Таала Куран Каримдин дээрлик ар бир сүрөсүндөгү көптөгөн аяттардын акыркы корутундусу катары ал баарына кудуреттүү деп баса белгилеп, жогорку акыйкатты эскерткен. Куран Каримде Алла Тааланын нукура кудуреттүүлүгү тууралуу келтирилген аяттардын ичинде Ясин сүрөсүнүн мына бул аяты өзгөчө маанилүү. Ал бир нерсенин болуусун каалаган учурда бир гана бол деген буйругун берет да, ал нерсе заматта боло калат. Алла Тааланын кудуретинен улам айтканда, күн сыяктуу жылдыздар кыпындай, жаз мезгили жалгыз бай чечекейдей, түптүү дарак бир тал уруктай оңой жаратылат. Ал ушундай абдан бийик, эбегейсиз улуу. Анын улуулугу сөз менен гана айтылып, тим болгон улуулук эмес. Ал жападан жалгыз улуу жана айтып бүткүс даражада баарынан бийик турат. Улуулугун макулуктардын акыл таразасы менен өлчөп болбойт. Теңдешери жок болгондуктан бийиктигин эч нерсе менен ченеп болбойт. Ал улуулардын улуусу, сулуулардын сулуусу. Микро аламдан макро аламга дейре 1001 түркүм бүткүл жаралмыш, эч бир башаламандыкка учурбастан, укмуштай системалуу тартип жана гармония ичинде башкарылып жаткандыгы эле анын улуулугун айкын, жетиштүү билдирип турбайбы? Алла Тааланын ысымдары жана сыпаттары. Алла Тааланын ысымдары. Алла Тааланын ыйык ысымдарына токтолуудан мурда бир мисал келтире кетелем. Эгерде ар бирибиздин демейки атыбызды биз төрөлгөн кезибизде эле ата-энебиз койбой, эр жеткенде турмушта колдонгон кесибибиз же өнөрүбүз боюнча кое турган болсо, анда кээ бирөөбүз калемгер, кээ бирөөбүз мерген, дагы бирөөбүз уста деген сыяктуу атка конуп, ар түрдүү жөндөмүбүзгө байланыштуу ысымдар менен аталып кетмекпиз. А бирок биздин аттарыбыз кийинчерээк турмушта тутунган кесип жөндөмдөрүбүзгө карата коюлбай, негизинен ата-энелерибиздин эңсөө үмүттөрүнө жараша ымыркай кезибизде коюлат. Кала берсе кээде бирөөгө турмушта эч кандай төп келбеген же болбосо, анын мүнөзүнө же абалына эч бир байланышы жок аттар да кичинесинде коюлуп калган болот. Мисал үчүн, үйүндө кашык айраны жок кызынын аты Журат бүбү деген кыргыз макалындагыдай, жогоркудай салыштыруу бир караганда одуну жагымсыз сезилиши мүмкүн. Ошентсе да нукура акыйкаттарды ого бетер түшүнүктүү кылып, баяндоо максаты менен ушундай салыштырмалуу ыкмалар колдонулуп келгени белгилүү. Алла Таалага таандык ыйык ысымдардын айкын жышааны жаратылыш аламдагы заттар менен кубулуштардан ар дайым байкалып, сезилип турат. Ошону менен катар, Алланын ал ыйык ысымдары анын өзгөчө кулдары болгон пайгамбарлар аркылуу бизге үйрөтүлүп билдирилген. Мисалы, жаратылыш аламдан биз укмуштай көркөмдүктү, сулуулукту даана байкап көрүп турабыз. Акылыңда айран калтырган жаратылыш сулуулуктары миң кубулуп, сүрөттөп айтканга сөз кудурети жетпеген табияттагы асан үсөндөй көркөмдүктөр бүт айланабызды курчап турат. Жашыл килемдей жайлоолор, жан эргите шаркырап аккан суулар, даркан талаалар, ак мөңгүлүү аскар тоолор, коболжута сайраган канаттуулар, түркүн түстүү ачылган гүлдөр, адам баласынын келбеттүү чырайына куп жарашкан көздөрү, каштары жана башка сыяктуулардын баарындагы көз тайгылткан көркөм сулуулукту айтып бүтө албайсың. Бул керемет сулуулуктардын бир гана сырткы келбетин, сөз берметин терип баяндаган миңдеген акын жазуучулар миңдеген жылдардан бери тамшана, суктана сүрөттөп, айтып бүтүрө албай келишет. Жаратылыш аламдын көркөмүнөн ушул кезге чейин айтылып жазылганына караганда, айтылып бүтө электери алда канча көп экендиги да талашсыз. Демек, мындай айтып бүткүс алам көркү албетте Алла Тааланын ушул маанини туюнткан бир гана ысымына барып такалат. Ал Алла Тааланын Жамил, чексиз сулуу деген ысымы. Дагы ошондой эле өзгөчө тартип системанын негизинде молекуладан пилге чейинки бардык жандуулардын ар бирине өзүнө жараша ырыскы бөлүштүрүлүп турат. Периштеге ибадат таспихтер ырыскы болсо, адамзатка мал менен дан, жиндерге таштанды, сөөк саактар ырыскы катары белгиленген.
Ошентип, биз түшүнүп билген мындай ырыскы берүү системасы шексиз түрдө Алла Тааланын Раззак, баарына ырыскы берүүчү деген ысымы бардыгын далилдеп турат. Эгерде биз Алла Тааланын Жамил жана Раззак сыяктуу ысымдарын билбеген болсок деле, алардын иш жүзүндөгү айкын жышаандарын көргөн соң, Алла Таалага карата өзүң Жамилсиң, өзүң Раззаксың деп айтканга аргасыз болмокпуз. Ушул сыяктуу эле Алла Тааланын мындан башка ысымдарын да иш жүзүндөгү көрүнүштөрүнөн байкап, ошол ысымдары менен Алла Таалага кайрылмакпыз. Демек, Алла Таала өзүнүн ыйык ысымдарынын таасирлерин айланабызда бизге айкын көрсөткөн соң, бизди жаңылууга кабылдырбаш үчүн өзүнүн ыйык ысымдарын кандай атоону да пайгамбарлары аркылуу бизге үйрөткөн. Ошондуктан Алла Тааланын көркөм ысымдары ыйык булактардын, Куран, Сүннөт булактары негизинде гана бизге жеткен жана ушул жол менен гана аныкталган. Мындай дегенибиздин себеби, биз Алла Таалага арнап, өз алдыбызча жаңы ысымдарды ойлоп чыгара албайбыз. Алла Тааланын көркөм ысымдары Алла Таалага таандык бир топ сыпаттарга негизделет. Алла Тааланын ысымдары менен сыпаттарын биз Куран Каримден жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам баяндарынан гана биле алабыз. Куран Каримде Алла Тааланын эң көркөм ысымдарынын бир тобу баяндалган. Ал Алладан башка Кудай жок. Эң көркөм ысымдар ага таандык. Демек, эң көркөм жана терең маанилерди билдирген ысымдар Алла Таалага тиешелүү. Куран Каримде жана хадистерде Алла Таалага тиешелүү өтө көп ысымдар учурайт. Ошолордун ичинен Алла Тааланын 99 көркөм ысымы хадистерде билдирилген. Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: Алла Тааланын 99 көркөм ысымы бар. Буларды жатка санай алган жана Алла Таала менен болгон алакасында анын көркөм ысымдарын сыйлоо менен кулчулук кылган адам бейишке кирет. Бул хадистин уланысында Алла Тааланын көркөм ысымдары мындайча баяндалган. Ыйык ысымдардын маанилерин колдон келишинче чечмелегенге аракет жасадык. Алла улуу жараткандын бардык ысымдары менен сыпаттарынын маанисин камтып турган анын өзгөчө аты. Рахман бүткүл макулуктарга, өзүнө ишенгендерге жана ишенбегендерге мээримдүүлүгүн жана жакшылыктарын аябаган. Рахим Алланын Рахман сыпаты боюнча жалпы макулуктарга ыйгарылган жакшылыктарды ыйманы менен баалай билгендерге айрыкча боорукерлиги барлыгын туюнткан ысымы. Малик бүт аламдын чыныгы өкүмдары. Куддус ар кандай айып кемчиликтерден алыс. Айтып бүткүс улуулукка эгедир, нукура кемчиликсиз, таптаза. Салам бүткүл тынчтык, бейпилдиктин кайнары, айып кемчиликтерден, жетишсиздиктерден оолак, пенделерин тынчтыкка бөлөөчү. Мумин ыйман, ишеним арноочу, шек күмөндү жоюучу, өзүнө сыйынгандарга ыйман берип, корккондорго жөлөк болуп коргоочу. Мухаймин көзөмөлдөөчү, эч нерсени көз жаздымда калтырбоочу, коргоп сактоочу. Азиз өтө кудуреттүү, нукура жеңүүчү. Жаббар өзү жараткан макулуктарынын абалын оңдоочу, өз эрки менен аларды каалаганындай тескеп өкүмүн жүргүзүүчү. Мутаккабир ар бир нерседен жана ар бир кубулуштан нукура улуулугун байкатуучу. Улуулук, бийиктик, ыйыктыктын жападан жалгыз эгеси. Халык ар бир нерсени жоктон бар кылып жаратуучу. Бари бардык нерселерди өз ара шайкештире жаратуучу. Мусаввир бүткүл жаратылыш аламдын өзгөчө чебер сүрөткөрү. Гаффар өз кулдарынын күнөөлөрүн кечирип, кемчилигин жашыруучу, чексиз кечиримдүү. Кахар нукура жеңүүчү өкүмдар. Кудрет бийлиги менен жаратылыш аламды өзү каалагандай башкарып туруучу, баш ийбегендерди кыйратуучу. Ваххаб аябастан мол жакшылык берүүчү, сый береке тартуулоочу. Раззак бүт аламга ырыскы берүүчү. Фаттах түрдүү кыйынчылыктан кутулганга жол ача берүүчү, бүт жакшылыктын эшиктерин ачуучу. Алим бардык нерсени билүүчү, эбегейсиз билгеч. Кабид данышмандыгы менен мээримине ылайык кыстап тарылтуучу, тирүүлөрдүн жандарын алуучу. Басит жайып кеңейтүүчү, өмүрлөрдү узартуучу. Хафид
өзі қалағанын төмендетүүчү, текеберлерди, залимдерди, капырларды коркулуучу. Рафи өзі қалағанын сыйлап бийиктетүүчү. Муиз өзі қалағанын ызат сыйлоо кылуучу. Музил өзі қалағанын байкуш кылуучу. Сами бардыгын угуп туруучу. Басир барын көрүп туруучу. Хакам өкүм чыгаруучу, жакшыны жамандан айырмалап көрсөтүүчү. Адыл адилеттүү. Латиф бирешен, ар бир нерсени түп тамырына чейин анык билүүчү. Хабир барынан кабардар. Халим баш ийбегендерди жазалоого шашылбас. Азим улуулукка бийиктикке эгедир. Гафур күнөө каталарды ар дайым кечирип жашыруучу. Шакур пенделеринин болор болбос жакшы иштеринде жомарттык менен сыйлоочу, соопторун эселеп көбөйтүүчү. Али бүт жаратылыш аламдын үстүндө кудуреттүү улуу күч. Кабир эбегейсиз улуу. Хафиз эч нерсеге жашыруун калбас. Колдарынын жасаган эткендеринин баарын жатка билүүчү, өз кудурети менен жер асмандарды сактап туруучу, адамзатты коргоочу. Мукит мыкты башкаруучу, ар бир нерсени көз жаздымда калтырбай, муктаждыгын камсыз кылуучу. Хасиб баарына жетиштүү, эсеп кысапты териштирүүчү. Жалил маңдайында эч нерсе туруштук бере албас айбаттуу, улуулугу, айбаттуулугу менен баарын күмжам кыларлык даражадагы нукра бийлик ээси. Карим жомарттыктын, сый-урматтын ээси. Ракиб макулуктардын бардык иштерин тескеп күзөтүүчү. Мужиб дуа тилектерди кабыл кылып жүзөгө ашыруучу. Васия илими, мээрими, бийлиги бардык нерсени камтып туруучу ченемсиз кенен. Хаким данышмандык жана парасаттуулуктун эгеси, бардык нерсени жай-жайына коюп айкалыштыра жасоочу. Вадуд сүйүүгө эң ылайык, кулдарын өтө жакшы көрүүчү. Мажид бийик даражалуу, чексиз сый-урмат ээси. Баис өлгөндөрдү кайра тирилтүүчү, пайгамбарларды жөнөтүүчү. Шахид эч нерсени кайдыгер калтырбоочу, эч нерсени унутпоочу, баарына күбө болуучу. Хак өздүгүнөн бар болуучу, жокко чыгарууга мүмкүн болбогон чындык ээси. Вакил баарын башкарып тейлөөчү, көзөмөлдөөчү, ар кандай нерседен толук кабардар, ааламга ырыскы чачып, башкаруу укугун кармап туруучу. Кови алсыздык көрсөтүүсү мүмкүн эмес болгон жападан жалгыз күч кудуреттин ээси. Матин майтарылбас күч кубаттуулук ээси. Вали өзүнө ишенүүчүлөрдүн досу, жардамчысы, алам жаратылыштын иштерин тескөөчү. Хамид бардык мактоо даңазалоого ылайыктуу. Мухси ар бир нерсенин санагын так билүүчү. Мубди бүт аламды өрнөксүз эле жоктон бар кылып жаратуучу. Муит жандууларды өлтүргөн соң кайрадан жаратуучу. Мухи тирүүлүк өмүр берүүчү. Мумит өлтүрүүчү, жандарды алуучу. Хай ар дайым тирүү, тирүүлүгү түбөлүктүү. Кайюм кебелбес башкаруучу, ар бир нерсенин бакыбат бар болуусун камсыз кылуучу. Важид эч нерсеге ажаты түшпөс бардар, каалаганын ар убакта бардыкка жеткил. Важид эч нерсеге ажаты түшпөс бардар, каалаганын ар убакта бардыкка келтирүүчү. Мажид зоболосу бийик. Вахид жалгыз жана теңдешсиз. Самат кемчиликсиз, баары өзүнө муктаж болсо да өзү эч нерсеге ажатсыз. Кадир толук күч кубаттуу, эч качан кудурет күчү өксүбөс. Муктадир баары колунан келген, эч ким каршы тура албас, эбегейсиз кудуреттүү. Мукаддим каалаганын алдыга чыгаруучу. Муахир каалаганын артка тартуучу. Аввал бүткүл аламдан мурда өзү бар болуучу, алдына эч нерсе чыга албас. Ахир кыйырсыз кала берүүчү, алам бүтсө да түбөлүккө калуучу. Захир бардык нерсени өзүнө багынтып туруучу, далилдери менен, кылгандары менен даана байкалып туруучу. Батин көз көрүп жете албас, акыл ой камтый албас, бардык нерсенин ичине сиңген, ар нерсеге ар нерседен да жакын туруучу. Вали бүткүл аламды башкарып бийлөөчү. Мутаал бардык нерседен жогору жана улуу. Бар кулдарына карата жакшылык каалоочу, жакшылыгы мол. Тавап кулдарынын улам жаңыланган тоболорун кабыл кылуучу, кечиримдүү. Мунтаким кылмыштууларды өз адилеттүүлүгү менен тийиштүү жазага тартуучу.
Афуф, жазалауға күш жетіп тұрса да, боорукерлиги менен кечирүүчү кечиримдүү. Рауф, мээрими, боорукерлиги чексиз. Маликул мүлк, мүлк бийликтин чыныгы эси, аламдагы бардык нерсени өзү каалагандай башкарып бийлөөчү. Зул жалали вал икром, нукура улуулуктун жана урмат сыйдын чыныгы эси. Муксит, адилеттүү, бардык иштерин төп келиштире кынтыксыз жасоочу. Жами, каалаганын ар кандай кезде жана ар кандай жерде жыйноочу. Гани, эч кимге муктаждыгы жок, ар нерсе ага муктаж болгон байгер. Мугни, каалаганын бай кылуучу. Мани, каалаганына тоскоолдук кылуучу. Өзүнө баш ийген кулдарын жамандыктардан сактоочу, жардам берүүчү. Дар, оору сыркоолорду, зыян келтирүүчү нерселерди жаратуучу жана булар аркылуу каалаганын сыноочу. Нафи, пайдалуу, жакшы нерселерди жаратуучу, буларды каалаганына насип кылуучу. Нур, аламды жана жан дүйнөлөрдү нурландырып жаратуучу. Хади, ак жолго баштоочу, ар бир нерсеге өмүр сүрүү жолун көрсөтүүчү. Бади, теңдешсиз көркөм ыкмада жаратуучу. Баки, бар болуп туруусунун чеги жок, түбөлүктүү бар болуучу. Варис, бардык нерсе жоголгон соң да барлыгы жана бийлиги улана берүүчү, бүткүл байлыктардын чыныгы эси. Рашид, бардык нерсени ылайыктуу эрежесине шай бүтүрүүчү, жол көрсөтүүчү. Сабур, күнөөлөрдү жазалаганга шашпастан кезек берүүчү, айрыкча сабырдуу, жалла жалаллоху. Алла Тааланын көркөм ысымдары жогоруда баяндалып өткөндөр менен гана чектелүү эмес. Тагыраак айтканда, Алла Тааланын 99 көркөм ысымдары хадисте айтылып өткөндөн улам, анын булардан башка көркөм ысымы жок экен деп түшүнсөк туура болбойт. Жогорудагы саналып өткөн ыйык ысымдар Алла Тааланын эң көрүнүктүү ысымдары гана болуп эсептелет. Ал эми Алла Тааланын мындан башка дагы эсепсиз көп көркөм ысымдары бар. Дегенкиси, биз Алла Тааланын көркөм ысымдарынын бардыгын толук билип жете албайбыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эгерде бирөөнүн башына оор кыйынчылык түшүп, кайгыга баткан болсо окусун деп үйрөткөн дуасында мындай сөздөр бар. Аллахым, мен сенин кулуңмун. Кулдарыңдан бирөөнүн баласымын. Көкүлүм, тагдырым сенин кудурет колуңда. Мага берген өкүмүң аткарыла берет. Мага жазган тагдырың адилеттүү. Өзүңдү өзүң атаган, китебиңде баяндаган маклуктарыңдын бирде бирөөнү үйрөткөн же болбосо, көмүскө илимиңде өзүңө гана калтырган, эч кимге билдирбеген ар бир ыйык ысымыңдын урматында Куран Каримди менин жүрөк жазым, көз нурум, кайгы капамды жоюучу кылууңду өзүңдөн суранамын. Демек, Алла Тааланын тек гана бир инсанга билдирилген, жалгыз бир ыйык китепте гана баяндалган, ыймандуу, жакшы адамдардын же жиндердин бирөө гана билген, же болбосо бир периштеге билдирилген, же өзү гана билип, өзүнөн башка эч кимге билдирбеген көптөгөн ыйык ысымдары бар экендиги жогорудагы хадистен белгилүү болууда. Алла Тааланын көркөм ысымдарын атап дуа кылуу. Дуа тилектер ибадаттын өзөгү, колчулуктун маңызы болуп эсептелет. Алла Таалага чын жүрөктөн дуба кылып, арыз муңун ага гана төгүү, адамды адам кылган, инсандык кадыр баркка бөлөгөн эң маанилүү нерсе. Куран Каримде бул чындык мындайча баяндалган. Айт, эгерде дуа тилегиңер болбосо, жаратканым силерге көңүл бөлмөк эмес. Дуба тилек кыларда Алла Тааланын ыйык ысымдарын оозануу өтө зарыл. Алла Таала эң көркөм ысымдары менен кулдарынын өзүнө дуа кылып жалбаруусун жактырат. Алланын керемет ысымдары бар. Ошол ысымдар менен ага дуа кылып жалбаргыла. Адам баласы жараткандын көптөгөн көркөм ысымдарын чагылдырып турган күзгү сыяктуу адамга бир далай жоопкерчилик, милдеттер тагылган жана напси, шайтан өңдүү түрдүү душмандар аркылуу сыналат. Ошондуктан ал душмандарынын жамандыгынан коргонуш үчүн, каалоо тилектеринин кабыл болуусу үчүн Алла Таалага ар дайым жалбарып, дуа кылып турушу керек. Дуа кылганда да жүрөгүнүн тереңинен чыккан ыйман ыхласы менен, жан дили менен бериле дуа кылуусу керек болот. Ал дуаларында Алла Тааланын көркөм ысымдарын көп айтуу зарыл. Айрыкча бир адамдын башына кыйынчылык түшүп, оор күнгө туш келгенде, же муктаждыгын сезген кездеринде Алла Тааланын түрдүү ысымдарын атап дуа кылган оң.
Адамдын оозунан чыгып жаткан көркөм ысым жараткандын кайсы ысымы болбосун жүрөгүнөн чыккан, өзү каалаган ыйык ысымдарды атап, Алла Таалага тилек айтып суранса, кай бир көркөм ысым ойдо жок жерден эле айтылган болсо да, балким ал Алла Тааланын эң ыйык ысымдарынан болуп, пенденин дуасы кабыл болуусу мүмкүн. Мисал үчүн, о жараткан эгем, мен сага аябай муктажмын, өзүң алсыздардын жөлөгүсүң деген сыяктуу сөздөрдүн арасында Алла Тааланын улуу ысымдарынан болуп калышы мүмкүн. Корутундулап айтканда, дуа тилектер жүрөктүн түпкүрүнөн чын ыкластан чыгып, Алла Таалага жан дили менен толук бериле айтылып жаткан болсо эле, Алла Таала өзүнүн улуу ысымдарын дуа кылып турган пендесинин оозуна өзү салып айттырышы мүмкүн. Бирок тил жүрөктөгүгө котормочу болбой жаткан болсо, тагыраак айтканда, дуалар жан дүйнөнүн тереңинен чыкпай тил учунда гана улуу ысымдар айтылган абалда, дуанын бир шарты кем болуп калат. Б. Алла Тааланын сыпаттары. Алла Тааланын сыпаттары жалпысынан зати, өздүк сыпаттар жана субути, ажырагыс сыпаттар болуп экиге бөлүнгөн. Буларды кыскача баяндап өтөбүз. Зати сыпаттары Алла Тааланын жалгыз өзүнө гана таандык сыпаттар болуп саналат. Башкача айтканда, жаратылган нерселердин эч бирине бул сыпаттардын ар кандай абалда берилиши мүмкүн эмес. Алла Тааланын зати сыпаттары 6. Вujud Алла Тааланын өзүнө гана ылайыктуу абалдагы бар болуу сыпаты. Тагыраак айтканда, Алла Таала өздүгүнөн бар. Анын бар болуу сыпатынын каршылаш маанисиндеги жоктук Алла Таала үчүн айтылышы эч мүмкүн эместиги. Кыдем Алла Тааланын бар болуусунун башталыш чеги жоктугу. Канчалык алыс, эзелкиге барылган болсо да, Алла Таала болбогон көз ирмем учурдун дагы өтүшү мүмкүн эместиги. Бака Алла Тааланын бар болуусунун акыркы чеги жоктугу. Канчалык узакка барса да, Алла Таала болбогон көз ирмем учурдун дагы келүүсү мүмкүн эместиги. Бака Алла Тааланын бар болуусунун акыркы чеги жоктугу. Канчалык узакка барса да, Алла Таала болбогон көз ирмем учурдун дагы келүүсү мүмкүн эместиги. Мухалафа лил хавадис Алла Тааланын жаратылган нерселердин эч бирөөнө эч кандай окшошпостугу. Алла Тааланын өзү ой кыялыбыздан кылт эткен ар кандай нерседен да башкача жана улуу. Вахданият Алла Тааланын өзү сыпаттары жана иштеринде жападан жалгыздыгы, теңдеши же окшошунун жоктугу. Кыям бинафсихи бар болуусунун өздүгүнөн болушу. Алла Тааланын бар болуусуна себепкер башка эч бир нерсе, эч бир каалоо же эч бир күчтүн жоктугу. Экинчи, субути сыпаттары кандайдыр бир тариздеги көрүнүштөрү чектүү жана шарттуу түрдө инсандарга берилген болсо да, Алла Тааланын өзүндө чексиз жана эч кандай шарттарга байланбайт. Алла Тааланын мындай сыпаттары 8. Хаят Алла Тааланын өзүнө гана таандык тирүүлүктүн ээси болушу. Илим Алла Тааланын болуп өткөн, болуп жаткан жана мындан ары боло турган бардык нерсени билгендиги. Сами Алла Тааланын көрүнүү, көмүскө бардык нерсени угуусу. Басар Алла Тааланын бардык нерсени көрүп туруусу, эч нерсенин андан көмүскөдө калбоосу. Ирада Алла Тааланын өзү каалаганын каалаганындай кылуусу. Кудрат чексиз, теңдешсиз күч-кубатка эгедирлиги. Келам Алла Тааланын өзүнө гана таандык сүйлөө сыпаты. Таквин Алла Тааланын жок нерсени жоктуктан бардыкка келтирүүсү, жаратуусу. Ахлы сунналардын Ашария мектеби бул сыпатты кудрат сыпатынын ичинде деп эсептегендиктен өз алдынча бөлүп баяндабайт. Алла Таалага ыйман келтирүү бактылуулуктун башаты. Мейли жеке адам болобу же жалпы коомдук пландабы, адамзат дуушар болуп жаткан бардык көйгөйлөр, моралдык руханий кризистер, дүйнө жүзүн каптаган кара өзгөйлүктөр, куулук шымдык менен калпычылыктар, аягы чыкпаган коогалаң уруштар, түшүнүшпөстүктөр, кастыктар жана жоолашуулар, ичи тардык, көрө албастык сыяктуу сан түркүн терс көрүнүштөр. Булардын баарынын түбүндө жаткан башкы себеп Алла Тааланы өз ылайыгында тааный албагандык, аны билип сүйө албастык жана бул сүйүүдөгү руханий рахатка жете албастыктан улам пайда болот. Ыйман бейпилдикке бөлөгөн бакыттын башаты. Ошондуктан адам баласы Алла Тааланы тааный билиши, ага ыйман келтирүүсү жана бул ыймандын эмне экенин терең, айкын түшүнүп, ыйман талаптарын иш жүзүндө колго алуусу азыркы учурубуздагы башкы талап бойдон калууда.
Ар бир адам өз табиятын, өзү жашаган дүйнөнүн маани маңызын, максат мерчемин тек гана ушул ыйман аркылуу толук түшүнүп жетүүсү мүмкүн. Ушул мааниден улам Алла Таалага ыйман келтирүүнүн адам баласына алып келер пайдаларын төмөнкүдөй бир нече багытта жыйынтыктоого аракет жасайбыз. Эң оболу, ыйман адамдын адамдык касиетин толук сактап, туура багытта жашоосуна шарт түзөт. Башкача айтканда, Алла Таалага ыйман келтирген, ыймандуу адам Алла Таала тарабынан көрсөтүлгөн ыймандуулук жана жакшылыктардын жол жоболору боюнча өмүр сүргөндө гана ийгиликке, кутулууга жетүү мүмкүн экенине ишенгендиктен, аларды жашоо принципи катары бекем карманат жана бүт өмүрүн ушул жол менен өткөрүүгө тырышат. Ал эми Алла Таалага ишенбегендер болсо, бул жашоодо өздөрүн гана борбор кылып жашап, жоопкерчиликке тарткан эч бир жогорку кудурет күчкө ишенбегендиктеринен улам, жакшылык менен жамандыкка тек гана өздөрүнүн напсилерине, кызыкчылыктарына жараша баа беришет. Ошондуктан алардын алдында адилеттик менен зулумдук, адал менен арам көп айырмаланбастан, жеке кызыкчылыктарынын негизинде түрдүү-мүдөө максаттарына ар кандай жолдор менен жеткенге жан үрешет. Анткени алардын напси каалоолору сыйынар кудайы катары болуп калат. Ыйман адамга бекем ишеним, бакубат күч тартуулоо менен бирге адамдын кичипейилдик сезимин да арттырып, аны коомчулуктун бейпилдик, биримдигине доо кетирчү текеберчиликтен, өзүмчүлдүктөн сактайт. Алла Таалага ыйман келтирген адам эч качан өзүмчүл жана текебер болбойт. Себеби ал өзүнө берилген түрдүү мүмкүнчүлүктөрдүн деги эле бардык нерсенин Алла Таалага таандык экендигин, ал берген ар кандай нерсесин каалаган учурда алып коерун жакшы билет. Ыймансыздар болсо колундагы бардык нерсени, мүмкүнчүлүктөрдү түздөн түз өз күчүнөн, өзүнүн акылы менен билиминен улам келген деп ойлошкондуктан, булар үчүн бирөөгө рахмат айтуунун, ыраазычылык билдирип шүгүр кылуунун кереги жок деп эсептешет. Алла Таалага ишенүүдөн келип чыккан таза ыйман аркылуу адам баласы жашоо өмүрдүн ар кандай ууш кыйыштарына карабай, жакшылык кубанычтарга, асем сулуулуктарга бай экендигин сезет. Жашоонун маанилүү тараптарын текке кетирбөө зарылдыгын түшүнө алат. Ыймандуу адам бул дүйнөдөгү өлүм коогалаңдар, бале кырсыктар, оору сыркоолор жана кайгы капалар сыяктуу сырттан караганда жагымсыз, ачуу жана оор кубулуштардын түпкүлүгүндө кандайдыр бир терең даанышман сырдын, мээримдүүлүктүн катылып турарын түшүнө алгандыктан, башына кайгы капа келсе эле курлай азап тартып чөгүп кетпейт. Сабырсызданып өзүн кыйноого салбайт. Тескерисинче, мындай жагымсыз окуя кубулуштардын ичинде алынууга тийиштүү сабактар бар экендигин эске тутуп, өмүр жолун демейкидей кайрат күч менен уланта берет. Себеби адам баласы бул аламда эч бир нерсенин жөндөн жөн эле жайгаштырылбасын билгенде, өз башына келген бале кырсыктарга да сабырдуулук менен, кайраттуулук менен туруштук берип, аларды жеңип кете алат. Ошондой эле ыймандуу адам Алла Тааланын эч качан кулдарына көтөрө алгыс оор жүктү жүктөбөстүгүн, артынан жакшылыктар эрчи келчү сыноолорго туш кылынганын эсинен чыгарбагандыктан, ар кандай кыйынчылыктар болуп, оор делген мүшкүлдөргө кабылса да, такааттуулук, кажыбас кайрат менен туруштук берет. Өмүрү канчалык өксүккө толгон күндө да алдында али жашоонун жагымдуу, байчечекей гүлдөрү солубаганын, жаркыраган өмүрдүн күнү бата электигин, кабыргасын кайыштырган кайгы капалардан толук арыла турганын, жадыраган жагымдуу жашоо маанайынын жакында кайра келерин эсинде тутуп, ар кандай оорчулукту мөгдөбөстөн көтөрүп кете алат. Ал эми ыймансыз болсо, кээде башына келген тырмактай кыйынчылыкка да чыдай албай, шаабайы сууп, жан дүйнөсү ойрондолуп, өз өмүрүн кыйганга чейин барат. Аламга ыймандуулуктун көзү менен караган адам бул дүйнөнү улуу жаратуучунун көркөм чыгармалары көргөзмөгө коюлган сахнадай, өзүм болсо ошол ажайып кооз, ар бири өзүнчө керемет көркөм чыгармаларды окуп, изилдөөгө милдеттүү кызматкер сыяктуу көрөт. Мындай адам көз алдынан өткөргөн ар бир нерседен өзүнчө руханий моралдык рахат алат. Ыймансыздыктын көзү менен каралса, ар бир өзүнчө жат, душмандай көрүнгөн. Жаратылыш аламынын алдында ыймандуу адам алардын чыныгы эгесине ишенгендиктен, алар менен өзүнүн ортосундагы тыгыз байланыш алаканын бар экендигин сезип, жат сыроосун жакындыкка, терс мамилесин достукка айлантуу мүмкүнчүлүгүн табат. Башкача айтканда, ыймандуу адам жаратуучудан улам жаратылган нерселерге, анын ичинде бүткүл адамзатка карата сүйүү жана
достук сезими менен карай алгандыгы үчүн алар менен камыр-жумыр аралаша жашаган тирүүлүктөн жан дүйнөсү рахатка батат. Ыймансыз адам аламга көз салганында миллиарддаган жылдыздардын адам акылын таңданткан окмуштай тездик менен чимирилип айланып жүрөрүн ойлоп, мындан кабатырланып чочуласа, ыймандуу адам алардын туш келди, башаламан же өзүнөн өзү эле айланып жатпагандыгын, илимий кудурети чексиз улуу башкаруучунун көзөмөлү астында чимирилип турарын билип, жылдыздарга кызыгуу менен, жакындык сезими менен көз салат. Ошондой эле ыймансыз адамдын оюнда жер шары космос деңизинде сүзүп жүргөн багытсыз, капитансыз кеме сыяктуу элестеп, мындан улам коркунучка батса, ыймандуу адамдын жүрөгүндө бул жер шары Кудайдын программасы менен кыймылдаган, сан түркүн азык-түлүк, кам кечесин жүктөнө белгилүү, максат менен бара жаткан саякат кемеси сыяктуу элестеп, жараткан эгесине ыраазычылык менен мактоо шүгүрлөрдү айтат. Ыймансыз адамдын көзүнө капкараңгы, чексиз коркунучтуу көрүстөнгө окшоп, элестеген өтмүш заман мезгилдер ыймандуу адамга таптакыр башкача, жарык маанайда элес калтырат. Анткени, анын назарында өтүп кеткен кылымдардын жашоочулары биротоло житип жоголбогон, тек гана орундарын которушкан, болгондо да ого бетер көркөм, ого бетер жаркын бир аламга ооп кетишкен. Ыйман келтирбеген адам көз алдына тартылган элестерден улам, айласыз жалгызсыроого, коркунучка, үмүтсүздүккө уйпаланса, ыйман келтирген адам бул дүйнөдөн өтүп кеткен бардык дос жарандарынын жана тууган уруктарынын кыйла жакшы ааламда жашаарын ойлоп, кайгысы жеңилдейт, көңүлү кубанычка бөлөнүп, маанайы көтөрүлөт. Ыйман келтирбеген адам бүткүл жандуулар өлүм аркылуу биротоло житип жоголот деп ойлогондуктан, өзү да ушул эле тагдырга туш болорун ойлоп, акылдан адашып, коркунучка батып, акыл эси тумандаса, ыймандуу адам өмүр менен өлүмдү бир туташ көңүлдүү сапар катары көрөт. Себеби анын оюнда өлүм утурумдук дүйнөдөн түбөлүктүү дүйнөгө карай жасалчу саякат сапары болуп саналат. Башкача айтканда, ыймандуу адам үчүн өлүм бул сыноолуу жашоонун кыйынчылыктарынан биротоло кутулуп, рахаттуу жайга жетүү жана кулчулук милдеттерин бүтүрүп, сыйлык алуучу жайга жол тартуу гана болот. Жыйынтыктап айтканда, Алла Таалага ыйман келтирүү көп нерсеге муктаж, мүмкүнчүлүгү аз, душманы сансыз, күч-кубаты чектелүү, арманы көп. Алсыз адам баласы үчүн бул жашоодо эң эле зор таянар жөлөк. Адам деп аталган бул жандыктын мындай муктаждыктарын камсыздап, сансыз душмандарынан коргонуп, кайгы капасынан кутулуу үчүн бир гана жолу бар. Ал чексиз күч-кудуретке, байлыкка ээ болгон улуу жаратуучусу менен жакын мамиледе болуп, анын улуулугуна таянуу. Бул баян Ислам негиздери аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.